ошол негизи эмне мазхап кармашыбыз керек? Мен ойлойм, бул биздин бүгүнкү талкуу баардыгы ачык болсо дейм да. Суроолор жүрөктөн берилип атпайбы, ошого мындай бир Динге болгон сүйүүңүз качан пайда болду? шариаттын элегине салганда бул үй бүлөлүк көйгөй эки нерсеге барып такалып атат. Балдарга кантип мындай руханий баалуулуктарды бере алабыз? Демек ушул үч ыкманын негизинде колдон келишинче аракет жасап атам. Кудайга шүгүр, жаман эмес. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тажрыйбасында пайгамбарыбыз неберелерине кандай тарбия берген? Канчалык көйгөй болбосун, биз балдардын, өзгөчө кыздардын көөдөнүн мээримге толтуруп биринчи орунга койсок, калган көйгөй өзү чечилет. Баланын ата энеге болгон мамилеси тууралуу дагы сөз кылып койсок, Кечиримдүү болгон бул пайгамбарга таандык мүнөз. Кечиримдүү болгон Аллахка жаккан. Көп жаштар өзүндү мындай таппай жүргөндөр аябай көп да. Сапарга көп чыккыла, сапар кезгиле эки чоң пайдага жетишесиңер. канчалык даражада илим алышыбыз керек? Дин өзү эмне? Динди жөнөкөйлөтүп. Дин бул мамиле да. Жашооңуздагы чубак ажы менен болгон мамилеңиз тууралуу дагы кеп кеңеш кылып өтсөңүз. Атанын ордун, анан аганын ордун баскан адам болду. Канткенде адам бактылуу болот. Бактылуулукту Аллах таалам ислам динине бекиткен. Ошол бактылуулукту биз үй бүлөдөн табыш керек. Саламатсыздарбы, ардактуу көрүүчүлөрүбүз? Эфирде Заман подкасты. Учурдан пайдаланып, Бака ислам менен биргеликте сиздер үчүн эң бир сонун жагымдуу көрсөтүү тартуулайбыз. Бүгүн биздин студиябыздын коногу абдан күткөн устазыбыз. Азыркы учурда устазыбыз докторантура багытында Али Аскар университетинде билим алып жатат. Өзү да Али Аскар университетибиздин бүтүрүүчүсү, коомдук жана диний ишмер, белгилүү чубак ажы устазыбыздын шакирти Калысбек Заманбеков устазыбыз студиябызга кош келдиңиз. Кош келдик. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Баарыңыздарга биринчиден терең ыраазычылык билдирем. Ушундай эң сапаттуу подкасттардын бирине чакырып, ушинтип коноктоп отурасыздар. Кудайым кетпестүү өлөт берсин, бекем иман берсин, чын ден соолукта эли жерибиз үчүн, мусулмандар үчүн, жалпы адамзат үчүн талыкпас албан ийгиликтерди жасап кетүүгө Кудайым бир чоң мүмкүнчүлүктөрдү берген болсун. Амин устаз, чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Устаз, ошол азыркы күндө сиз докторантурада окуп атасыз. Анан канчанчы курстасыз, анан кайсы багытта окуп атасыз? Кудайга шүгүр, чубак устазыбыз жакшы бир илимдин чыйыр жолун сызып, баалуу акыл насааттарын сиңирип, кеп кеңештерин айтып кеткен экен. Ошол жолду улай эле шарият багытында, шарият юриспруденция деп коебуз го. Ошол тармакта өзгөчө мен ойлоп атам, буюрса докторантуранын темасын үй бүлө алкагында. Канткенде коомубузда ажырашуу көйгөйлөрүн азайтабыз. Ошол ажырашуу талак маселесине жеткирбейбиз. Ушул тармакта азыр жаңыдан тапшырып, Кудайым буюрса, бир жылдык окуусун окуп, андан кийин мындай бир жакшы таризде илимий ушул теманы жазуу аракетиндебиз буюрса. Машалла, Аллах берекет берсин. Ошондо докторантурада канча дагы 3 жыл окуш керек? 3 жыл болуп калат. Жалпы жонунан 3 жыл болуп калат. Анан ар жактан китепти жазуу мөөнөтү канчалык тез арада бүтөт, канчалык жыйынтыкталат, ошого жараша болмокчу. Негизи шариат факультети эң оор факультеттердин бири. Али Аскарда университетте мисалы үчүн көп факультеттер бар, бирок эң оор болуп эсептелген шариат. Эмнеге ошондой? Эң мындай бир оорчунду ошол убакта таамай суроо бердиңиз. Анткени Имам Шафии ислам аалымдарынын көрүнүктүү аалымдарынын бири баса белгилеген экен өз сөзүндө. Илимдер, билим ушунчалык арбын көп, бирок арасынан эки илим өтө жоопкерчиликтүү, сиз айткандай түйшүгү дагы оор дейт да. Биринчиси бул ошол денелерди мындай бир ал канчалык сак саламат же канчалык илдеттер менен ооруп турат азыркы тапта үйрөтө турган медицина тармагы. Экинчи ушул жүрөк илимин түздөн түз өзүнө караткан жана акыретке байланыштуу болгон шариат илими дейт. Анткени ошол эле медицина илимине салыштырсак, жок эле дегенде бакалаврдуу университет 7 жыл окуп атат. Ошол сыңары шариат илими дагы ушунчалык татаал болуп, адамдын тагдырына түздөн түз тиешелүү болгон себептен, адамдын бул дүйнөсү менен чектелбестен акырет көйгөйүн дагы, акырет жоопкерчилигин дагы бирге алып кеткен себептен, бул ары татаал, түйшүгү оор, ошого жараша мөмөлүү жемиштүү болгон илим. Ошол себептен сабактар, предметтер өтө кылдат каралган себептен, сиз баса белгилегендей түйшүктүү жана көп мээнетти талап кыла турган орчундуу илимдердин башында турат десем жаңылышпайм. Машалла. Менин билишимче, ошол Али Аскар университетте бардык мазхабтарды окутат. Туурабы? Мисалы үчүн шариат факультетин тапшыргандан кийин сиз 4 мазхаб тең окушуңуз керек.
Туура айтасыз, ооба. Биринчиден Египет өлкөсү расмий түрдө Шафии мазхабты моюндайт. Ал кишилер баягы моюндайт дегенде ошону бекем карманат. Кандай эле биздин сүйүктүү мекенибиз Кыргызстанда Ханафи мазхабы бекем кармалып, расмий ошонун таризинде жүргөндөй эле. Аны менен биргеликте 4 мазхаб окутулат. Биз ошол биринчи колледжде өзүбүздүн мазхаб Ханафи мазхабы окулунат. Анан ошол эле университет бакалавр даражасына келгенде да деңгээлинде Ханафи мазхабты негиз катары кармап кете беребиз. Бөлөк 3 мазхабты фикл мукарран дейт, салыштырмалуу фикх шарият юриспруденциясы деп салыштырмалуу алып кетебиз. Бирок өзүбүздүн багытта терең алабыз. Ошол эле магистратура, докторантурага келгенде дагы бизде 4 негизги тема бар. Анын бири ал фикл мазхаби. Өзүбүздүн Ханафи мазхабты ары тереңдетүү, ары тереңден өздөштүрүү маселеси да каралган. Демек, жыйынтыктап айтканда, тетиги тапшырган алгачкы колледжден жогорку магистратура, докторантурага чейин өзүбүздүн мазхабты коштоп алып жүрүү мүмкүнчүлүгү кеңири каралган. Ошол негизи эмнеге мазхаб кармашыбыз керек? Себеби бүгүнкү күндө мисалы үчүн кээ бирлер айтышат го, мындай мазхабты кармабасак деле болот, ошол Куранды окусак, анан хадистерди мындай кармасак ошол эле жетиштүү болот деп. Неге мазхаб кармашыбыз керек? Мен бул нерсеге баягы түз эле сын пикир көз караш менен эмес, балким адеп, сылыктык, жумшактык менен жалпылай жооп бере кетейин. Балким адашып жүргөн, балким туура багыттан жаңылышып жаза басып жүргөн бир туугандарыбыз балким ушул жооп аркылуу туура жолго оролуп кайтып калар да. Биринчиден, эгерде биз убагында шарият каймактап жер бетине пайгамбарыбызга аздектелип тапшырылгандай, ал кишинин аздектүү жанында куттуу тарбиясын алган жоро жолдоштору, адатта сахабалар дейбиз, жоро жолдоштору үйрөнгөн таризде ошондой бийик табиин 4 мазхаб ээлери. Анын бири имамдардын имам атанган имам Абу Ханифа мазхаб башчысы рахимахуллахтой илимдүү, кемеңгер 4 тарабы келишкен чоң аалым болсо, анда мазхаб кармануу кереги, зарылдыгы жок эле. Ал кишилердин деңгээлине, илимий көрөнгөсүнө жете албагандан кийин бизге мазхаб кармануу милдет болот. Анткени мунун түбү логикасы барып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи сүннөтүн алып барган себептен. Эгер биз ортодо илимибиздин жетишсиздигинен улам, тайкылыгынан улам мазхабты, жол эрежесин карманбай турган болсок, оң жолдон тетири сол жолго адашып кетүү дагы, жаза басып ангекке түшүп кетүү да толук ыктымал. Демек, имам Каусари рахимахуллах баса белгилегендей, мазхаб карманбоо, барып динде аша чабуу, акыры барып өкүнүчтүү динден биротоло кол жууга алып барып калат. Демек, биз баарыбыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ээрчигибиз келет, ал кишиге эргешибиз келет. Демек, андай боло турган болсо, адашпай пайгамбарлардын мураскорлору аалымдар болсо, ошолордун сөздөрү менен иреттүү пайгамбарыбызга ал аркылуу Куранга түз жетүү мүмкүнчүлүгү бар. Эгер мазхаб карманбай калсак, орто жолдо чоң ажырым пайда болуп, биз максатка жетпей ангекке түшүп калуу, каталашуу, жаңылышуу чоң бир коркунучу бар. Эми устаз, азыр жогоруда буйруса устаз үй бүлө багытында илим алып атыптыр. Ошондуктан биз дагы үй бүлө темасын кеңири ачып, эң актуалдуу темаларды талкуулайбыз деген жакшы бир оюм бар иншалла. Бирок сөз башынан болсун. Устаз, сиз ушул динге болгон сүйүүңүз качан пайда болду? Кантип динге болгон кызыгууңуз пайда болду? Кимдер себепчи болду? Ошондо бир ауыз айтып өтсөңүз. Нурсултан мырзам, биринчиден ушул учурдан пайдаланып, сиздин ушундай бир жакшы кулк мүнөзүңүзгө, кемеңгерлигиңизге, дин сабабыбыздын байкебиздин дагы агабыздын ушундай бир кыргыз тилине болгон, биздин көөнөрбөс нарк наслге болгон урматыны мен баса белгилебесем болбос сөздүн башында. Анан кийин баягы талкуу кызып кетет эмеспи? Ошон үчүн сөздүн башында ырааты келгенде ыраазычылык билдиремен. Биз четте жүрүп, көбүнчө өлкөдөн сыртта жүргөндө өлкөгө болгон сүйүү, көз караш башкача болот экен да адатта. Ошон үчүн сиздерди көрүп биз сыймыктанабыз. Кудайым түнөк болгон түз жолдон адаштырбасын. Эми сиздин жанагы талкууга келе турган болсок, Куранда баса белгилегендей, Алла Таалам кимдин жүрөгүн исламга, иманга, ынсапка ача турган болсо, эч ким аны тоза албайт. Кудайым аны сыйы менен жеңил-желп алып келип коет дейт да. Мектепте окугандан тарта Кудайым жүрөккө, көөдөнгө исламга, иманга, илимге болгон ишкыбоздукту ойготуп, ошонун үрөнүн сепкен экен. Кудайымдын бир жүрөккө берген бир жакшы белеги болду да. Ошо мектептен балтыр этин бышып, көз ачкандан баштап эле, мындай жетилгенден баштап ушундай тартылуу кызыгуу болду. Себептер маселесине келсек, өмүрүнө береке берсин, Абчукур устазыбыз ал кезде КТРКда жума хутбасы деп арабта да хутба өтөт эле жума күнү. Ал кишинин чечендигин, ушундай так жаңылбай, так сүйлөп жеткире билгендиги, ушундай бир өзүнүн көңүл чордонумду бурду да.
ошол нерсеге экинчиден кызыктым. Анан үчүнчүдөн ислам университетине келип тапшыргандан баштап алгачкы ирет Раматылык Чубак устазыбызды кабыры нурга бөлөнсүн көргөндөн кийин илиң айдыгына болгон мындай бир өтө бир кызыгуу, илиң айдыңына болгон өтө бир мындай суктануу пайда болуп, мына ушул киши илимге терең кирүүгө чоң бир кызыгууну арттырды десем, мен эч качан жаңылышпайт элем. Алла разы болсын. Кудай таалам дагы да илимиңизди бекемдеп, иншалла Кудай таалам даражаңыздарды бийик кылсын. Биз жалпы коомубуз менен биргеликте ушундай сиздердей болгон агайларыбызды, устаттарыбызды Кыргызстанда албетте күтөбүз. Аман эсен шарият факультетинин буюрса докторантураны жыйынтыктап бизге көптөгөн элдерибизге, жаштарыбызга, улуу кичүү жаш карылар баарына жакшы бир илимиңизди бөлүшүп туруңуз. Кудай таалам бул иште баарыбызга күч кубат берсин иншалла. Эми үй бүлө темаларына келе турган болсок, азыркы учурда устаз сизге да көптөгөн каттар келсе керек, кайрылуулар келсе керек. Эң эле актуалдуу маселелерден баштайлы. Ушул үй бүлө эркек аял ортосундагы эң маанилүү көйгөйлөр кайсылар азыркы учурда? Себеби статистиканы ала турган болсок, мына акыркы 2025 жылдын статистикасы менен көптөгөн ажырашуулар тилекке каршы пайда болуптур. Динибиздин маалыматына караганда бул ажырашуу Алла тааланын аршын титиретет деген бир мына агайларыбыз, устаздарыбыз айтып келет. Сөздү ошол жактан баштап койсок. Албетте, те адам атабыз жаралып, оон эбиз менен адал нике алкагында баш кошуп, жер бетине түшүрүлүп, алгачкы үй бүлө түтүнүн бөлөтүп баштагандан бери эле өмүр кечирип, бүгүнкү күндө дагы акыркы кыяматка чейин үй бүлө маселеси өзүнүн актуалдуулугун, орчундуусун эч качан жоготпойт экен. Бирок биздин ата бабаларыбыз убагында дин канча кысмак алынып, кыйынчылык болсо дагы ошол исламдын баркы болгондугу үчүн, иманды аздектеген үчүн, ынсап болгондугу үчүн көз караштары түз болуп ушул ажырашуу маселеге астейдил мамиле жасап сактап келген экен да, сактанып келген. Бирок азыркы учурда карап отурсаңыз баардык шарт бар, бирок ажырашуу өтө көп. Демек биз ошол убакта эркиндиктин дагы, үй бүлөнүн дагы, улуу бабалардан уланып келаткан мураска дагы жеңил көз караш карагандыктан болуп атат. Анан сабакта да ошого өтө басым койгум келет. Мунун биринчи себеби мен ойлойм бул биздин бүгүнкү талкуу баардык ачык болсо дейм да, суроолор жүрөктөн берилип атпайбы, ошого мындай бир кенен отуруп ачык талкуулагым келет. Өзүм 5-6 класста дагы ата энем ажырашып кеткен себептүү бул маселе бала кезимен менин жүрөгүмө мындай бир Кудай таалам өлчөп өзү салган экен. Суроолордо дагы үй бүлө алкагындагы маселелерди чечкенде кадимкидей рахат алам, кадимкидей бактылуулук сезими келет. Анан кайсыр бир үй бүлөлүк маселе чечилбей калса ошол күнү уйку дагы жок, мындай бир тынчтык дагы жок, жүрөгүмдүн түкпүрүнөн сезип өзүмдө мындай бир күнөөлөп, бир чети мындай бир ултунуп алган адатым бар да. Үй бүлө көйгөй маселелерине келсек, сара эсеп салсак өтө көп экен. Адам болгондой, адам саны көп болгондой эле көйгөй да көп экен да. Бирок сара эсеп салып корутундулап келгенде эки көйгөйгө барып такалат экен. Албетте бул подкаст эртең угармандар болот, улуу муундан, орто муундан. Бул бала жаш болсо, эми 40 толо элек болсо кандай дебесин, балким мен ошону кичине ачыктап коеюн, туура күмөн ой болсун. Бир чети аздыр көптүр азынуулак алган илимдин негизинде азынуулак, илимдин чеги жок экен. Экинчиден Чубак устаз өткөндөн кийин азынуулак аз да болсо, суроо жооп аз да болсо чыгып, ошол нерсени караган себептен, бир аз тажрыйба пайда болгон себептен бөлүшүп атам. Шариятыбызда, шариаттын элегине салганда бул үй бүлөлүк көйгөй эки нерсеге барып такалып атат. Биринчиси шүгүрсүздүк, шүгүрдүн жоктугу. Экинчи сабырдын суздугу. Сабыр жок деп айта албайм, ал туура эмес болот. Сабырдын суздугу, алсыздыгы. Неге десеңиз, буга далил, ачык критерий катары далил болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Бухари Муслимде келген ишенимдүү тастыкталган хадис болуп атат. Момун адамдын иши таң каларлык. Башка бир мүмкүнчүлүк момун адамдан башка эч кимге берилген эмес. Анткени ал жакшы күндөрдү шүгүр менен каршы алат. Шүгүр келтирген өзү үчүн пайда, тегерегиндеги адамдар үчүн. Экинчиси кыйын күндөрдү, кыйын кезеңдерди сабырдуулук менен бет алат. Сабыр кылган ал үчүн дагы, келечеги үчүн да жакшы дейт. Демек, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сөзүнөн маалым болгондой, ушундай жеңил, жакшы жыргалчылык жашоодо биз шүгүрдөн тайып атабыз. Анча-мынча жашоо болгондой өйдө төмөн кыйынчылык болот. Жаш үй бүлө өзгөчө 1-2 балалы болуп күнгө чейин сабырсыздык болуп атат. Демек, үй бүлөнүн өзөктүү көйгөйү ушул экөөнө барып такалат. Шүгүрдүн аздыгы, сабырдын суздугу. Анткени ошол эле Аср сүрөсү бар эмеспи, баягы акыркы 30-парада. Имам Шафии баса белгилегендей, Ханафи алымдар айткандай, эгер Курандан ушул эле сүрө түшкөндө бизге жетиштүү болмок дейт. Анда ошол сүрөнүн маңызына бир аз көз чаптырсак, Аллах таалам убакытка, намазга античип атат, жалпы өмүргө. Бардык адамзатты чоң жоготууда, утулууда, кыйроодо. Бир гана иман келтиргендер,
иман менен чектелбей жакшы амал аткандар, бири бирин жакшылык үндөп чакыргандар, анан сабыр кылгандар дейт. Демек бүт жакшылыктын соңун сабырга байлап атат да. Демек биз үй бүлө жаатында ушундай талактын, ажырашуунун, балдардын тирүү жетим калбоонун алдын алалык десек, көбүнчө биз сабырга муктажбыз. Анан кыйынчылык аз болот, анын барабарында жакшылык көп. Аны шүгүр менен кабыл алыш керек. Ушул эки нерсе. Машалла. Устаз, ошол бала тарбия боюнча бүгүнкү күндө эң көйгөйлүү маселеси ошол балдарга кантип мындай руханий баалуулуктарды бере алабыз. Себеби мындай маалыматтар көп болуп атат, интернет, телефондор, анан баланы мындай чындап туура багыт берүү өтө оор нерсе болуп атат да. Жакшы айттыңыз. Эми сөз баккан, ушундай ислам менен жуурулушуп жашаган ата бабаларыбыздын оозунда нускалуу сөз бар: бала сабынан алыс түшпөйт деп. Балдардын баалуулугунда, руханий тарбиясында алгач ата-эне биз өздөрүбүз тарбиялуу болушубуз кажет экен. Анткени балдар адатта биздин көлөкөбүз экен да. Демек биз канчалык түз жүрсөк, балдарыбыз көлөкөсү кыйшайбай түз бизди ээрчийт деген сөз. Демек ата-эне өзү тарбиялуу, ата-эне заман толук үлгү пайгамбарыбыз деңизчи алейхиссалам. Бирок ата-эне кандайдыр деңгээлде балдардын көзүнчө тарбиялуу, балдары сыймыктана турган болуш керек, руханий көрөнгө. Бул бир. Анан экинчиси, балдар менен баарлашуу азайып атат да. Анткени ата-эненин бүгүнкү азыркы таптагы чоң маани берген баалуулугу бул байлык болуп калды. Бул ачык сөз, жашырбаш керек. Демек биз байлыкка ушунчалык бир убакыт короткондой, ошончолук бир ага бир сарсана кайгыга чөмүлгөндөй, балдарыбыздын келечеги үчүн санаа чеге турган болсок, ага маани бергенде анда маселе бөлөк болмок. Демек балдар менен баарлашуу жетишпей жатат. Ошол учурда өспүрүм курагы жана башка болуп атпайбы? Мында талаш тартыш бар экен, ошентсе дагы ишеним көпүрөсү курулбай калып атат. Балдар менен ата-эненин ортосунда ишеним көпүрөсү болсо, балдарды жашоодогу чоң байлык деп кабылдасак, алар менен баарлашсак, имандын көлөкөсүндө өсүп өнөт элек да. Буга далил катары Имам Газали чоң аалымыбыздын, Аллах мээрин алсын, сөзүн далилге келтирет элем. Ата-эненин жашоосундагы эң чоң байлык баланын таза назик жүрөгү дейт. Андан кымбат нарктуу, барктуу эч нерсе жок. Ошол таза жүрөктү таза жашыл көчөт катары элестете турган болсок, ошол жашыл көчөт катары, эгин катары, үрөң катары эгилип, ошол коюлганда түз өсүү үчүн таза имандын суусу менен сугарып, аны күнөөстүү жерде кармап, туура эмес чөйрөдөн асырап, шамалдан, башкадан, коркунучтуу нерселерден, зымырык кушка, башкага учуратпай, жакшы бага турган болсок, көчөт кезинен иманы менен сугарып, анда биз баланы руханий тараптан да, акыл эс тараптан да, тулку бой тараптан дагы биз жамандыктан коруп сактаган болор элек. Устаз, сизде да балдарыңыз бар. Анан кандайдыр бир мындай ыкмалар барбы сизде үй бүлөңүздө ошол балдарга тийишелүү? Жакшы нерсени айттыңыз. Кээ бир адам стереотип катары көнүмүш адат кирип калган, бирок чубак устаз чоң аалымдарыбыз аны жокко чыгарып атат. Баягы булар дин жаатында эле карманып калган, башка тармак светский жашоо айлана чөйрө жок. Египетте жылына бир ирет дүйнөлүк китеп көргөзмөлөр болот, жарманкеси. Ошол жерде мен көп алган китептердин бири үй бүлө алкага, экинчиден балдарды жетиштирүү. Ошол эле биринчи кезекте иман, шарият, психология, социология, тарых, заманбап ыкмалар тарабы десек жаңылышпайбыз. Ошол жерде негизи баланы 3 тараптан бөлүп карасак, баланын жүрөк толтоосу, иман көрөнгөсү бар. Иман деңгээли, руханий байлыгы. Акыл көрөнгөсү, анан тулку бою. Эгерде үчөөнүн бирөө саксап калса, бала кыйшайып калат экен. Түз өспөй калат экен. Ошон үчүн биринчи акыл көрөнгөсүнөн баштайлы, баланы китепкөй кылып, илимге, билимге мындай бир талпынган, ошого бир муктаждыгы пайда болгондой чоңойтсак акыл көрөнгөсүн. Анан азыр иманды акырын таштайлы, тулку боюн. Өзгөчө эркек балдарды эмгекке каныктырып, мындай жалкоолуктан алыс кылып, анын үчүн атасы өзү эмгекчил болуп, жумушка, эмгекке каныктырып, кыз баланы ийкемдүүлүккө, сыпайылыкка, аял затына керектүү бир өнөрлөргө балкытып чоңойтсок, ал эми көкүрөктү иман менен сугарсак. Өзүмдүн үй бүлөмө келсек, биз келинчегим англисчени таза суудай жакшы билет, жогорку деңгээлде. Мен эми үйрөнүп атам. Орус тили жакшы, көп тилди билет. Анан биз 3 ыкманы колдонобуз. Биринчи, арабта да китапканаларга барып, исламий руханий көрөнгөнү кыргыз тилинде биринчи окутуп, ошону талкуулап, экинчи орус тилинде, ал керек сөзсүз. Анан үчүнчү англис тилинде. Арабча окулуп атпайбы мектепте кошумча. Анан англис тилинде, араб тилинде бир маалымат, исламий маалыматты биз ар кайсы тилде талкуулап чыгабыз. Бала бир чети карасаңыз кандай сонукма, тилди да өздөштүрүп атат, тилди өздөштүрүп кызыгуу менен биргеликте исламий баалуулуктар менен сугарылып атат.
Анткени азыркы балдарды альфа муунбу, зумер дейбиз, кандай дейбиз, бета дейбиз, буларды мындай бир мажбурлоо түрүнөн кичине алысыраак болуп, кызыктыруу, шыктандыруу ыкмасын колдонсок, бул өтө таасирдүү, ошол убакта эффективдүү болот экен. Бул биринчи ыкма китептерди. Экинчиден, ошол эми толук ислам чагылдыра турган өлкө жок деңизчи, бирок исламий баалуулуктар камтылган өлкөлөрдү сапар кезүү, сапарга чыгуу менен эң биринчи кезекте Мадина, Меккеге умра ажылык алып баруу, келечектин ниеттери Малайзия мамлекетине, Индонезия мамлекетине, мына Түркияны кыдыртып атабыз. Кече жакында боордош калкыбыз Казакстанга бардык, жакында Өзбекстанга барсак дейбиз. Ошондо ислам баалуулуктары бирин экин камтылган жерлерди сапар кылганча тааныштыруу иш жүзүндө. Ал балага зеригиштүү эмес, экинчиден ал балага кызыктыруу, үчүнчүдөн дүйнө таанымы өсүп өрчүү менен биргеликте иман көрөңгөсү бекемделип кетип атат деген сөз. Үчүнчү баалуулук, биз канчалык окубайлы, чокубайлы, бирок бизден дагы оор турмушту башынан өткөргөн ата энелер бар эмеспи? Балдарымдын чоң ата, чоң энелери, тай ата, тай энелери жайкы тыным эс алууларда ал кишилерге жөнөтсөк, демек иш жүзүндө намазындагы, Куранындагы жашоо турмуш сабактарын иманга айкалыштырып туруп, биз жеткире албаган деңгээлде алар сунуштап берет экен. Демек ушул 3 ыкманын негизинде колдон келишинче аракет жасап атам. Кудайга шүгүр, жаман эмес. Машалла, сон. Сиз аябай туура айттыңыз, ушул балдарды кызыктыруу менен. Себеби бүгүнкү күндө кээ бирлер дагы эле ошол эски ыкмаларды менен мажбурлоо менен, мисалы үчүн балдарды ошол динге окутуп атат, мажбур менен, мисалы үчүн бир медресеге берип, анан ошол балдардын кайра мындай динден качырып аткан эме малдар көрүп атабыз да. Туура айтасыз. Анткени Дени салам Байкес агасы өтө туура баса белгиледи. Мисалы Египетте деле мен ушул нерсени бекем туруп атам да, сөзүн уккан бартаган адамдар ушул кеңешти айтып атам. Бала 9-классты, 11-классты бүтмөйүнчө Египетке жөнөтпөгүлөчү. Бул деген илимден тозуу эмес, адамдар туура эмес түшүнүп калбасын. Баарыбыз көз ачып ачканда биз илимге, билимге муктажбыз. Болгону бала четке чыгып илим алса да ата эненин коштоосунда. Биринчи балага мээрим берүү керек. Ал атанын астында ата эненин бактылуулугун көрүш керек ал. Жылуу сезим ортодо бекем байланыш болуш керек. Ошол байланыш, жылуу сезим түптөлгөндөн кийин баланы илимге, башка тармакка жөнөтсөк, ал өзү ошону талпынып алып кетет. Бая кыргызда сөз бар: мойнунан илген менен алыска бара албайт. Мен муну адептүү кылып кагаз короп айтканда. Ошон үчүн балага биринчи сүйүүнү бериш керек. Ата энелик акы бар. Жок дегенде 6 жашка чейин бала ата энеден жылуу сезимди көрүш керек. Анан илимге талпынып, ошонун зарылдыгын, эки дүйнөлүк муктаждыгын баса белгилегенде бала алып кетет. А болбосо көрүп атабыз, ата энеден алыс мээрим көрбөгөн бала, ал ата энеге эм эркелейин деп аткан бала саргайып же илимди деле толук кандуу алып аткан жок. Анын жаштыгы да балалыгы да өтүп атат. Анан ата эне менен мамилеси сузташып калып атат. Акыры келип алып кеткендер бар, жок эмес, бирок баягындай жан бакты ыкмасына көчүп калып атышат да балдар. Мээримди албай атат да. Адиги жерде мажбурлоо болуп атат. Демек эки тараптан келип бала жан багуунун айласынан эле ары бери кетенчиктеп сабагы да жүрбөй калып атат. Демек мажбурлабастан, баланы сүйдүрүп, баланы ошонун канчалык зарыл экендигин түшүндүрүп, ата энелик мээримге чулгап ороп, ошо менен жеткирсе, бул өзүбүзгө да пайда, баланын келечек жаркын келечегине дагы жакшы болмокчу. Бизде эми жаш кезинде айтылат го, ушундай 5 жаш 6 жашка чейин кандай көр, 5-тен 12-ге чейин кулдай көр, андан кийин дос бол деген сыяктуучу. Ушул динибизде дагы көптөгөн дайым айтылат. Ушул бала тарбиялоодо көп башыңды оорутпа, өзүңдү тарбиялоо баары бир сага окшош болот дейт. Ушул сыяктуу көптөгөн насааттарыбызды угабыз. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын тажрыйбасында пайгамбарыбыз неберелерине кандай тарбия берген, пайгамбарыбыз ушул үй бүлөсүндө кандай болчу, мындай иншалла айтып берсеңиз. Нурсултан мырзам, өтө баарлашуу, талкуулоо аябай жагып атат. Анткени биринчиден өтө мындай адеп менен, анан жүрөктөн оркуп чыгып атат да. Албетте Куранда баса белгилегендей, баарыбыздын үлгүбүз, жакшылыкта жарыша турган күзгүбүз өзүбүздү оңдой турган жалгыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошо өтө Аллах таалам бөлөкчү жөнөткөн пайгамбарлардын мөөрү болуп атат. Ал киши өзүнүн балдарына, кыздарына, неберелерине, жанындагы жора жолдоштордун балдарына болгон мамилесинен биз өмүр бою сабак алсак болот. Биринчиден, тарбия деген сөз эмне? Жана бейиштик үй бүлөгө 5 хадис китебимде ошону жазганмын. Пакистандан чыккан ханафи алым Анвар Шах Кашмири аныктама берген. Тарбия деген бул баланы баралына
аста секин акырындык менен канаптап жеткизүү дейт. Демек тарбия бизден болуп көрбөгөндөй сабырдыкты, болуп көрбөгөндөй даанышмандыкты, анан убакыттын өтүүсүн талап кылат экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам балдарына, кыздарына болгон тарбиясында аларды өтө катуу урушкан эмес, жемелеген эмес. Мындайча айтканда көбүн эсе сүйүү жана даанышмандыктын негизинде тарбиялаган. Бир эле далил келтирели Азирет Анас мынакей. Өзүнүн баласы болбосо дагы жолдошторунун үммөтүнүн ошол Румайса энебиздин баласы болуп атат, келгенде айтты ал киши: мен 10 жылдан ашык кызмат өтөдүм пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга. Бир ирет бир чала ишти аткарбай койсом, же бир ашыр аткарып койсом, бир ошол эки ишке тең жемелеп мен урушканын көрбөдүм. Балким сүйүүгө ороп чулгап, мындай бир камкордук менен мени чоңойтты дейт. Акылдуу бала жашынан эле мындай бир жакшы көрсөтүп койсо, жолду өз ар жагына алып кетет экен. Ал эми кыздарына ушунчалык көңүл бурсак, мен кыздарга өтө жакын атамын, жакшы көрөм, сабактарда баса белгилейм. Ошондой болушубуз керек мусулман адам. Кыздарына ушунчалык аяр мамиле жасаган, эркек балдардан өзгөчө. Анткени кыз убактылуу конок. Эртең уядан канат байлап учуп кетет. Фатима энебизге болгон мисалы. Алымдар китептерде эскеришет. Бардык ушундай үммөттүн, адамзаттын көйгөйүн, орчунду көйгөйүн чечип аткан учурда Фатима энебиз келип калды деп кабар берилсе, жакшынакай сылык уруксат сурап, ал жерден чыгып, Фатима энебиздин ишин өзү кабыл алып, чекесинен өп, бүт муктаждыгын өтөп, сөз толук акырына чейин бүткөндөн кийин гана өзү узатып чыгып, анан келип адамзаттын чоң көйгөйүн чечкен. Канчалык көйгөй болбосун, биз балдардын, өзгөчө кыздардын көөдөнүн мээримге толтуруп биринчи орунга койсок, калган көйгөй өзү чечилет. Бардыгы чечилип, үй бүлөлүк балдардын тарбиясы чечилбесе жок. Азирет Хасан Хусейн неберелери кандай мамиле кылган? Намазды окуп аткан жеринен, ал эми жаш бала. Ал эркелейт. Жаш бала сиз баса белгилегенде эркелеп 6 жашка хан болуп чоңоет. Намаз окуп аткан жеринен башына минип алганда, намазын бузбастан ошол убакта кулап кетпесин деп, аяр мамиле менен, жумшактык менен көтөрүп, намазын бүтүрөт эле. Узун сүрөлөргө түшө турган болсо, алымдар эскергендей, хадис булактарында кыскартып, жеңил желпип намазын бүтүрүп, анан ойнойт эле. Бүгүнкү күнгө салалычы. Биз намаз окуп атканда балабыз кирип калсачы, намаз бүткөндөн кийин балабыз деле эмес, аялыбызды кошуп урушуп коебуз. Катуу тиебиз. Демек ал бала аң сезиминде намаз деген нерсе дегенден жек көрүп калыш коркунучу бар. Демек ата бала ортосунда ажырым пайда болуп калып атат. Анан үчүнчүдөн корстук, кополдук үй бүлөгө өтпөш керек. Демек биз бир эле намаздагы мамилесинен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кандай аяр мамиле жасагандыгы. Бул өз небереси. Намаз окуп атканда узун сүрөгө кирет. Өзгөчө Багымдатта пешинде узун сүрөлөр окулат да, сүннөт катары. Амал катары окуп атканда арттан жаш баланын ыйлаганын угуп калса, анда намазын жеңилирээк сүрөлөргө өтүп бүтүрөт эле. Намаз окула турган өлчөм болсо. Анан имамга чыга турган жолдошторуна эскертүү берет эле. Кимдер жамаатка имамга чыга турган болсоңор, жоон топко жеңилирээк окуганга аракет кылган. Анткени алардын ичинде жаш улайган кары аксакалдар бар. Аял заты келип калат. Эми ал кезде пайгамбар саллаллаху алейхи берекесин алуу болгон да. Анан үчүнчүдөн жаш балдар ыйлап калуусу мүмкүн деген. Демек бул намаз аркылуу, исламдагы эң чоң амал аркылуу балдар жана үй бүлө тарбиясын бизге айгинелеп баса белгилеп атат. Машалла. Анас бин Малик жөнүндө сөздү баштап өттүңүз. Мен бир кыска окуяны бөлүшүп өтөйүн. Ушул Анас бин Малик пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаш кезинен баштап үй бүлөсүндө өзүндө тарбия алган. Анан бир күнү Азирет Анасын маанайы жок экен да. Маанайы жок кезде Анас пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сураптыр. Эмне үчүн маанайың жок дегенде, мага бир ой батты дептир. Мага бир ой батты, я Расулалла. Мен ушундай ойлонуп атам. Мен сизди ушунчалык сүйөм, бирок ахиретте сиз Хабибуллахсыз, сиз Аллахтын сүйүктүү затысыз, сиз деген пайгамбарсыз. Эгерде балким мен бейишке түшүп калсам дагы, сиздин даражаңыз өтө бийикте болот. А мен бейишке түшсөм дагы, менин даражам кандай болсо да төмөндө болот. Бири-бирибизден түбөлүк жашоодо алыстап калабыз деген ой мени азыр мындай капа кылып атат, сарсынып болуп атам дегенде, пайгамбарыбыз жылмайып, Азирет Анасын көңүлүн көтөрүп, я Анас, ахиретте адам сүйгөнү менен бирге болот деген жакшы бир сүйүнчүсүн айтат иншалла. Ушул кайсы адамдарды сүйсөк, кимдерге жакын болсок, Кудай таалам сөзсүз иншалла бизди түбөлүк жашоодо бирге кылат. Дайым иншалла сүйгөндөрүбүз жаныбызда болсун иншалла. Менин айтканыңыз кесин. Сөзүңүзгө каралжы. Сүйүү десеңиз, жанагы сөз маселесиме келип атат. Демек караңызчы, бул дүйнөнүкү эле эмес, балким түбөлүк жашоо болгон ахиреттин жакшылыктары да сүйүүгө багыныңкы да. Албетте биз сүйүү дегенде арам сүйүү эмес, адал сүйүү алкагында сөз кетип жатат. Бул жерде мекенди сүйүү,
бала бакыран, үй бүлөнү аздектөө, динин урматтоо, баардык сүйүүлөрдүн башында турган жаратканды, андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жакшы көрүү жөнүндө сөз кетип атат. Демек, адатта кополдук, корстук менен жетпеген нерсеге жумшактык, даанышмандык, сүйүү менен жете алат экенбиз да. Пайгамбарлар менен андан кийинкилердин даражасында эле бириктирип аткан сүйүү экен да демек. Баягы сиз азыр окуяда баса белгилеп кеткендейчи ошого. Бул кыска өмүрдө мен кыяматтагы үммөтүмдүн өмүрү 60-70 жыл орто эсеп менен көбүнчөсү өмүр сүрсө десе, анан мейли 30га барып 25те барып үйлөнө турган болсок, бир ашып кетсе 30-40 жыл жашоодо сүйүүгө толуп эле бири-бирибизди урматтап кеткенге жетпейт. Баягы бир нерсени карапайым сөз менен баса белгилегенде, Чубаксыз айткандай эртең менен балабыз турганда, ашканада атасы менен апасы бири-бирин урматтап, сүйүүдө, ушундай кобурашып, күлүп, ошол маанайды көрүп чоңойгон балагачы сен мээримдүү бол деген сөзгө муктаж эмес. Балам сен жакшы бол, жакшы күйөө бол деген сөзгө муктаж эмес. Анткени ал иш жүзүндө, амал жүзүндө ата-энесин ашканада көрүп атат. Демек, бизде дүйнөдө адамзаттарынын жалпысында, мусулман өлкөлөрүндө сүйүктүү мекенибиз Кыргызстанда ар бир бала эртең менен ойгонгондо жакшы тагдыр менен ата-энесинин күлүп жылмайганын, бири-бирине жардамдашып, жакшы мамиледе болгонун көрүп чоңоюусун ошентип таң аттырууну насип кылган болсун. Амин. Амин. Устаз, биз ошол биздин өзүбүздүн балдарыбызга мындай имандуу болгонго аракет кылып атабыз. Бирок алар мындай сыртка чыкканда түрдүү адамдарга душар болушат да. Анан күнөөлөрдү көрүп башташат, ар кандай сыноолорго душар болуп калышы мүмкүн. Ошол мындай келечектин жашоого даярдоого эмне кылышыбыз керек? Өтө түйшүктүү суроо. Анткени баардык биз деле ата-эне болуп калбадыкпы баарыбыз? Ата-энелердин башында чоң көйгөй да. Эки нерсеге биринчи басым коюшубуз керек деп баса белгилейт элем. Биринчи, жогоруда айткандай, ишеним көпүрөсүн түзүш керек бала менен. Ишеним ыймандын көрөңкөсүндө. Балам, сен экөөбүздү Кудайым көрүп атат, балам. Кудай сени жакшы көрөт, ушуну көп айтыш керек. Ушуну көп айтыш керек. Кудай сени жакшы көрөт. Жакшы көргөнчө мына бизди мусулман кылып атат, мисалычы. Деп ишеним көпүрөсүн курсак, ал биз баардык чөйрөнү мындай эл кыла албайбыз да, туурабы? Мектеби бар, башкасы бар дегендейчи. Көзү өтүп кетиши мүмкүн. Ошондо ишеним көпүрөсү курулса имандын негизинде, бала ата-энесине болгон ишеним бийик турат. Ал досторунан да, башкасынан да бар ата-энени бийик коет, көйгөйлүү, күрдөлдүү маселелерди биз менен кеңешет. Анан экинчи, балага канчалык сүйүү бере алсак, убакыт корот, ал сүйүү кайтат. Анткени ал мектептеги, башка чөйрөдөгү ал убактылуу мамиле. Бирок туруктуу мамиле ата-эне менен бала ортосунда түзүлсө, сүйүүнү ошончолук убакыт коротуп берсе, анда ал бала ошону кайтарат. Бала деген уникалдуу, өзгөчө жаратылган экен Кудайдын мээсин. Биз адатта маани бербеген сөздү аң сезимине түйүп, жадымына сактап, биз ойлонгондо да күчтүүрөөк ойлонуп, анализ, жыйынтык, корутунду чыгара тургандай экен да. Демек, биз баланы сөз менен да, мамиле менен да, сүйүү менен дагы сездирсек, чөйрөнүн жамандыгынан сактаган болобуз. Албетте сыныктан башкасы жугуштуу, аны менен биргеликте жакшы чөйрө, аны менен биргеликте жакшы жерди камсыздоого колдон келишинче аракет кылышыбыз керек. Машалла. Устаз, эми мен ойлойм биз сүйүү жөнүндө жакшы сөз кылдык, бирок ушул сүйүүнү дагы буза турган бул бир фактор бар экен. Бул кек сактоо, анан капа болуу. Ушул үй бүлөлөрдө аял эркектин ортосундагы бир капа болуп калуу учурлар аябай көп болот да негизичи. Себеби айтылат го динде дагы ким кек сактаса, ким адамдарга мындай наразы болуп тура берсе, Кудай таалам да ал адамды кечирбейт, алардын дуаларын кабыл кылбайт деген ушундай устаздардан сөздөрдү угуп келебиз. Бул канчалык коркунучтуу жана кантип бул ойлордон жана бул биздин жашообузга сиңип калган нерселерден арылуу жолдору бар? Туура маселени баса белгилеп кеттиңиз. Жогоруда айткандай, баарыбызга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи анык үлгү болуп атпайбы, жакшылыктын көзгүсү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи үй бүлөсүндө ал киши өтө көтөрүмдүү, чыдамкай, кайраттуу, сабырдуу болгон. Баарыбыз албетте китеп беттеринен, сира тарых барактарынан алтын жазуу менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи кандай көркөм мүнөз экенин билебиз. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи башында да чоң сыноолор болгон. Аял заты катары момундардын энеси болгон энелерибиздин дагы мүнөздөрү болгон өзүнө жараша. Албетте ал кишилер өтө мындай таза, өтө ынсаптуу, имандуу, илимдин туу чокусунда болушкан. Бирок адамдык
сапаттар болот да, алсыздык болот, башка болот. Ошентип сүйүүнүн алкагында эркелеген учурда момун энелери, пайгамбар салам сүйүктүү жубайлар, Аллахым ыраазы болсун ал кишилерден, эркелеген аялдык назиктик учурларда пайгамбарыбыз азыркы эркектердей өчөшүп кетпестен бизге үлгү болот, ошол сабакты өздөштүрүш керек. Көтөрүмдүү болгон. Аялдын назиктиги анын табияты жаратылган дагы. Алтайын Аллах Таалам могул жерде омурткадан жаратып атат. Жүрөккө жакын, мындай колдооңо ала жүр деп. Мындай бир ылдый кылып койгон жок, өтө төмөн жерге тепселеп койбо деп. Башка да чыгарып ийген жок, үй бүлөнүн башчылыгын берип койбо деп. Балким аяр мамиле менен көтөрүм чыдам койбол деп Пайгамбар көрсөттү. Экинчиден, хадисте өзүңүз баса белгилегендей, эки мусулман адам араздашып кетсе 3 күндөн ашырбасын. Амалдары кабыл болбой калат, эртерээк кечирим сураганы биринчи кол созуп, ошол жакшыраак болот деди. Бул алыстан арада мамиле кылган адамда, өмүрүн арнаган, сулуулугун берген, ушундай жакшынакай балдарды төрөп берип себепкер болуп аткан аялды 3 күнгө жеткирбеш керек. Ал бизге анын акысы алыстагы достон дагы жакыныраак болот. Буга далил эң жакшы алтын доордо өмүр сүргөн адамдардан куттуу тарбия алган пайгамбар салам окуучуларын алсак, Азирет Умар, Аллахым ыраазы болсун, радиаллаху. Ал киши бир көчөдө жүрсө, жалпыга маалым, шайтан дай алып ал көчөгө келе албайт эле. Ыйлап аткан бала соронуп токтоп калат эле. Ушундай каардуу, ушундай адилеттүү кара кылды как жарган катуу мүнөз, катаал мүнөз Азирет Умар радиаллаху деле бирок үйгө келгенде көтөрүмдүү болгон аялдын астында. Аял заты ар кандай болот, жашоодо кыйын экен да кишилердики. Өйдө төмөн болот. Ошондой эркек катары көтөрө билгенде, демек биз мусулман катары, жигит катары, мырза катары кек сактабай, алсыз аял затын түшүнө билсек, көп көйгөйдүн алдын алган болобуз. Сизге болгон бир окуяны айтайын. Мына азыр алтын доордон бери келатабыз. Мындан 3-4 күн алдын Бишкекте аэропорт жолуна кетип баратканда, оң жака бурулганда аялдардын жаза өтүп аткан абактагы жери бар, жаза өтүп жаткан. Эч качан аларды кылмышкерлер дегендей деп сынтакпаш керек. Бизди эртең эмне тагдыр күтүп турат билбейбиз. Балким тагдырдын катаал күнөөсүнө кээ бир аткарган иши үчүн жаза өткөрүп аткан адамдар. Анан кээде пастап ар кандай нерсе менен курулай доомат жалган менен түшүп калгандар да болот, 5 кол тең эмес. Ошондо барып эжекелерден кабар алып, учкай сабак өтүп, анан акырында эжекелердин баталарын алдым мен. Мен сиздерге кыйынсынып бата бергене келген жокмун. Куранда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тообасы кабыл болгон жүрөгүнөн ийилип сынган, жабыркаган адамдардын жанында бол деген буйрук келген. Айттым, эжекелер, апалар, карындаштарым, мен сиздерден бата алганы келдим. Сиздер тообо кылып ушул жерге Кудайдын мээрими жаап атат. Сиздер бата бериңиздерчи дедим да. Анан ошол жерде анонимдүү түрдө кат берилиптир, эми ал аттар айтылынбайт. Кек сактоо боюнча сөз болуп атат да. Ал жалпыга сабак болсун, ал эженин аты анонимдүү түрдө калсын. Менин статьям беренем киши өлтүрүү жазасы боюнча дейт, 15 жылга соттолгон дейт. 2 жылдан бери эне да байкуш. 2 жылдан бери балдарымдын тирүү жаганда экенин кабар жок. Энеге эң оор да, эч кабар жок дейт. 2 жылдан бери. Анткени окуянын чоо жайы мындай экен. Жаштарга ушул азыраак өтүлө турган сабак пайдалуу болсун. Үйлөнгөндөн кийин жолдошу менен Россияга барып мени таштап койду, кайната менен жалгыз дейт. Акча деп кетип калды, кайнатам арак ичет эле, кайненем да кетип калды каралашпай. Жаңы үйлөнгөнбүз, жаш келинчек болчубуз. Менден да кетти, акчилерден кетти, анан мага ыдык көрсөтүп кол сала баштады дейт. Айла жок, эмне кылам? Ал жайыма койбоду, эркек деген баары карыса да күчтүү болот экен. Жанагынтип ыдык көрсөтүп баштаганда айла жок, колума тийген курал менен коргон иретинде жаза басып, киши өлтүрүүгө ошондой болуп калды тагдыр дейт. Алар да жеткизишти, менден да кетти. Ошо менен соттоло отурам, эми күйөөм бир тараптуу гана ошол окуяны карап, мени энеликтен ажыратып, балдарымдан ажыраткан атат. Устаз, сизден сураныч аманат, мына адрестерин жазып бердим. Сиз барып балдарыма айтып коюңузчу. Мен жакында мына Кудайым астында тообо кылдым, мен бүт өкүндүм. Мойнум менен тартып атам ошону. Мен сабак жашоо турмуш жетти. Жаш кезимде мынакей түшүп калдым. Ушул окуя болуп, тагдыр болуп. Балдарыма айтып коюңуз, кыздарыма, мен аларды жакшы көрөм. Түрмөгө түшүп калса коомдон бөлүнүп калды деген сөз эмес. Мен Кудайыма муңум жетти. Мен ушунчалык тообо кылдым. Мен силерди жакшы көрөм, жакшы көргөн энеңер бар. Силердин эртеңки келечегиңер тилеген энеңер бар деп айтып, күйөөмө да жакшы акыл насаатыңызды айтып коюңузчу. Мен антип бир тараптуу антпесин. Мен өкүнүп атам, ушуну аманат жеткириңиз деди. Могу ден соолугумду көрсөтүп атам, Египетке кеткенге чейин ошол жерге барамын Кудайым буйрса. Айтайын дегеним, кек сактоонун түбү ушул нерсеге алып барат. Кек сактоо ойлойт аялды же күйөөнү деп. Бул келечек балдардын жашоосун кыйратып салат. Ушуну жакшы билиш керек жаштар. Бир гана бул аял менен күйөөнүн ортосундагы эмес, кек сактоо, адам кечиримдүү болбоо, келечек балдардын турмушун балта чаап салат да турмушуна. Ошон үчүн кечиримдүү болуш керек.
окуяны артыраптуу караш керек. Анан экинчиден биз жана жогоруда баса белгилегендей эмне үчүн биз кек сактап калдык эркектер? Майдаланып кеттик. Эркектен кайрат кетсе аялдан уят кетет. Экинчиден могу эркиндиктин баркына жете албай калдык. Үчүнчүдөн кичине курсагыбыз ток болуп калды. Акча күтүп, байлык күтүп калдык. Ушул нерселер себеп болот. А болбосо ач адамчы ал ушунчалык кечиримдүү да жөнөкөй дагы болот. Мукай Элебаев атабыздын Узак жол романында айткан. Мен узак жооп берип койбодумбу, кечирим сурайм. Жок, Узак жолда да романда айтат. Ошол убакта үркүндө учурунда болгон байлык дүр дүйнөбүз бир сүткө көөлөнгөн бир чөйчөк мундай талкан эле дейт. Адамдар кечиримдүү болгон, кең пейил болгон. Демек биз дүйнө себептен ушунча өзгөрүп атабыз. Демек биз акыретти унутуп атабыз. Жумуш үчүн деле бирөөнү кечирип атабыз го, жат адамды. Эмне үчүн сулуулугун арнаган аялды кечире албай атабыз? Биз эркектердин атынан сүйлөйлү. Манча-мынча биз деле өзүбүз капаланып калабыз го. Демек кечиримдүү болгон бул пайгамбарга таандык мүнөз. Кечиримдүү болгон Аллахка жаккан. Айтат, ким жер бетинин ырайын төгүп кечиримдүү болсо, Аллах Таала аны акыретте өзү кечирет дейт. Демек кечирбей кек сактоо акыры өлүм менен бүтүп атат. Балдардын тирүүлөй жетим менен бүтүп атат. Анан жаштар үйлөнгөндөн кийин шарият чек ушундай чек. Могул жерден бая жашыл сарыга жеткирбей, жашылда өтүп, бирок сарыда токток кызыл чекке жеткирбей деп атат да. Ошол ата-энени урматташ керек, бирок жанагындай акыбеттерге жеткирбей турганда аялына жалгыз таштабаш керек. Ал аманат. Устаз, менде өтө маанилүү суроо бар. Коомчулукта көп кездешкен. Мисалы үчүн ушул кээ бир биздин жарандарыбыз үйлөнүшөт, бирок Россияга кетип калат, Америкага кетип калат. Көп жылдар бою. Мисалы үчүн мен досумдун жездеси бар. 10 жылдан бери Америкада жашайт дейм. Алардын ушул качан никеси булдулат, же никеси кандай сакталат. Анан кээ бирлери ушундай узак мөөнөткө кетип калышат, бирок биякта деле мисалы үчүн жашоо акыбалы жакшы. Мен жеке жакын досум бар. Америкага азыр кирип чыгат, бирок биякта үй бүлөсү бар. Келинчеги бар, жакында кызы төрөлдү. Бирок өзү бар ошол жакта иштейт. 6 ай машина айдайт да, трак айдайт. Анан мен айтып атам, сенин биякта 3-4 үйүң бар. Сага ал жакта барып, сен никең бузулат ортодо. Сен 6 ай күйөөсүн көрбөйт аял. Анан бул деген өтө кооптуу десем, жок, андай нике эч кандай тиешеси жок дейт. Ушул маселелерде динибизде кандай каралган, анан кандай келечекте зыяндарын алып келет үй бүлөгө, балдарына. Биринчиден үйлөнүп аялын узак мөөнөткө мээримге зар кылып, мен кагаз куруп айтайын, мээримге баардык нерсе кирип кетет. Мээримге зар кылып таштап коюу жакшы эмес. Анда үйлөнбөй туруп биринчи ошол жашоо турмушун оңдогуш керек. Аялдын акысына кирбейчи, даяр болуп. Ойлогуш керек да эркектер. Мен аялды шарият боюнча аалымдар баса белгилегендей, молдолор баяндарында айткандай, тамак аш менен каржылайм. Ал суранып кеткен жери жок. Башында калкалай турган үйү бар, ижара болсо да, кийим кечек бүтүн болду, эмне керек дебеш керек. Мен өзүм медицина илимине кызыгам да, молдочулуктан сырткары, Кудай үчүн болсун, бул бекер. Медицина хирург болгум келет. Өткөндө врач менен сүйлөшүп отурганда айтат, көп эркектер ушундай айтат, жок, эркектики чечим менин алдынан, аялдыкы чет тараптан сезимтал болот. Аялдын кийимден дагы кем калбаган муктаждыгы бар. Үйдөн да кем калбаган муктаждыгы бар, ал жылуу сөз, жакшы мамиле. Жакындык аралыктагы жылуу сөз. Ошого зар кылып аял таштабаш керек. Бирөө жарым аялын таштап Америкага, Европага трак айдап кете турган болсо, кайсы бир мөөнөт өтсө ортосу ажырашып калат деген сөз жок албетте. Аны шарт кылып нике чурун деле баса белгилебесе, бирок Кудайдын астында күнөөкөр болот. Өзгөчө шарт жагдайы жакшы болсо, дагы да жакшыртам деп, бирок балдарынын тарбиясынын эсебинен аларды калтырып, аялын мээримге зар кылып, ошонун эсебинен байган Кудайга деле жакпайт. Эртең ошончо баласы атасынын тарбиясын убагында көрбөй калып атат, аялы жакшы сөзүн укпай калып атат, эртең көз өтүп кетсе деле ошол байлык аларга буйрбайт. Ал башка бирөөлөргө кетет акыйкатта. Демек, чыныгы байлык, эгер жашоо турмушу орто болуп кыйналып калбаган болсо, эртерээк кайтып, ошол Америкада берген, Европада чачылган рызкы сүйүктүү мекенибиз Кыргызстанда ашыгы менен бар. Эмне үчүн? Ата-энесинин жанында кызмат кылып батасын алып атат. Көз өткөндөн күтүрөтүп мал сойгондун кереги жок. Жаштык кези өтүп атат, үй бүлөсү аял менен бирге болуш керек. Керек болсо жаздык бөлүнбөш керек. Үчүнчүдөн, аял менен биргеликте колуктусу балдары мээримге балкып чоңоюп атпайбы? Ошолордун баардыгы чыныгы байлык. Мүмкүнчүлүгү жетип калгандар дагы деле дүйнө деп ашына бербестен эртерээк чыныгы байлыгына кайтып келген, бул эң туура болуп эсептелет. Анткени онлайн аркылуу аларга сабак өтөм да, Европа, америкалыктарга. Баардыгы эмес, көпчүлүккө көсүп арасында мындай суроо келет, кызыгы.
Биз аялдар жакка калды, эркек деген түшүнөстө бияктан үйрөнүп алсак болобу дейт да. Демек алардын көпкө жүргөндүгүн карасаңыз, биякта аял калып атат, математика туура эмес да, биякта ушундай жеңил ойлойт. Жок, андай эмес. Шариятта бар болгону менен эртең ал талак бербей кое алабы? Эртең канчалык аны пайдаланып таштап кетпейби? А өзүнүн үй бүлөсүчү бого минтип жүрөт экен. А өзүнүн үй бүлөсү эмне болуп атат? Адилеттүүлүк жок. Ошол себептен адилеттүүлүктөн тайып аткан алгачкы белги. Ошол себептен булардын баардыгын сарамжалдап эртерээк эметиш керек, айтыш керек. Анан келинчеги сабыр кылып күтө турса мейли, бирок келинчеги капа болуп атса, демек анын акысына кирген болуп калат бул учурда. Бирок 99% Мустас мындай да эме суроолор көп белет. Мисалы үчүн башында үйлөнүп атканда жаштар бири бирине жакшы көрүп, мындай сезимдер болушат. Анан бирок бир мөөнөт өткөндөн кийин, жылдар өткөндөн кийин ошол сүйүү сезимдер солуп калат да. Ошону кантип жаңыланып, мындай кандай ыкмалар бар да? Өтө сонун айттыңыз. Биринчиден Рум сүрөсүнүн 21-аятында Аллах Таала мындай дейт: "Ва мин аятиха ан халака лакум мин анфусикум азважан литаскуну илейха ва жа'ала байнакум маваддатан ва рахма инна фи залика лааят лиқауми ятафаккарун." Эки чоң алымдын түшүндүрмөсүн алсак, Жамиул Баян ан Ta'wil Ayil Qur'an Имам Табари хижрат 310-жылы айтыш болгон, айтат. Бул аятта Аллах Таала мындай деп атат: Кудайдын бар экендигин, бир экендигинин далили өз атаңардын кабыргасынан оо энени жараткандыгы. Жүрөктүн толтосуна жакын кылып, сүйүү кылып жаратты дейт. Анан эмне үчүн жаратты караңыз? Литаскун илейха, түнөк, жашоодо түнөк, эркектин көңүлү жай таба турган түнөк болсун дейт. Анан сүйүү адалдан оргуп аткан мүрөк болсун дейт. Анан жашоонун өдөлдүйүндө кошо суккан жүрөк болсун. Эртеңки балдар үчүн жакшы тилек болуш үчүн караңыз, 4 негизги максат. Түнөк, оргуштап аккан мүрөк, кошо соккон жүрөк, эртеңки илгери үмүт, тилек. Ушул 4 негизги максатты орондоо үчүн Аллах Таала эркек аялды берди дейт. Аялсыз жашоо зеригиштүү. Жана Хабиб Нурмагомедов биз ба шариатка адал арам ал башка маселе. Бирок анын сөзү бар да, жанагы аралга кимди алып кетет элеңиз ишеничтүү деп. Европада стандарт болгон сураса, аялымды алып кетмекмин дейт. Дегиштин эмнеге? Анткени аялсыз жашоо зеригиштүү дейт. Кудум ошол сыяктуу эле адам зеригип кетет. Ошол сыяктуу жашоодо зерикпей эч тутуп караан тутуш үчүн аялды Аллахым жаратып берди. Түнөк болуш үчүн. Анан ортоңордо өз казынасынан Кудайым сүйүүнү берди, жана мээримдүүлүк, ырайымдыкты берди дейт. Ой жүгүрткөндөр үчүн чоң пайда бар. Эми ушул жерден сизге жооп чыгат. Биринчиден бул никенин пайдасы кандай десе, Имам Табари айтып атат, нике аркылуу куда сөк катташып атат дейт. Эки аралык жакындап атат. Имам Абу Хафс Нажбит Насафи 537 кайтып болгон ал киши айтат, жаш кезде Алла сүйүү берет. Карыганда ошол сүйүү мээримге айланат дейт. Демек сурооңузга тагатер жооп ушул талкууга. Жаштар кичине сабыр кылып туруш керек. Зериккендей көрүнөт, бирок негизинде сүйүү бар. Ал кичине сабыр кылып турса, ал сүйүү чыңалып, баралына толуп, көбөйүп мээримге айланат. Далил ата энелерибиз, чоң ата, чоң энелерибиз карасаңыз, чоң энебиз, чоң атабыз жок, тамак ичпейт. Чоң атабыз бир келинине, баласына барып калып, ушунчалык кынаптап, майлап, сүттөп тамак жасаса, чоң энеңерге барайынчы эртерээк. Мен ошол киши мүнөзүндү билет деп, чоң энебиз кичинекей кордо жөнөкөй тамак жасаса дагы, а киши чоң энебиздики баптайт. Анткени булардын сүйүүсү сабыр кылган, шүгүр кылган, булардыкы мээримге айланган. Сүйүүнүн туу чокусу, аныктамасы аятта маалым болгондой мээрим экен. Демек жаштар бир аз сабыр кылып турсун. Зериктин деген өтпөгөн сөз. Болгон айтып атпайм, бардар турмуштан, тынчтыктан улам, эркиндиктен улам биз зеригиштүү деп көрүнүп атат. Бир аз сабыр кылып турсун, 1-2 бала болгонго чейин. Балдарга көңүл буруп турсун, арасында сүйүүнү жаңылоо үчүн кичине алыстап турсун, бири-биринин баркын билсин, барып ал сүйүү мээримге айланат. Мээримге айланып кетсе болду, ал эч качан бири-бирин таштабайт. Машалла. Эми биз деген ушул атанын, ата эненин ушу балдарга болгон тарбиясы жөнүндө бир аз сөз кылып өттүк. Эркек аял кишинин ортосундагы сөз кылып өттүк. Анан баланын ата энеге болгон мамилеси тууралуу дагы сөз кылып койсок, ушул ата энелерибиз биздин бейишибиз дейт, ата эненин дуасы сөз кабыл болот дейт. Ушул жада калса ушул аталар дайым батасын берип турса, ошол адамдын иши жүрүшөт дейт. Мындай көп угуп калам да, муну бир гана мындай динди жашаган адамдар эмес, муну динди жашабаган азыркы учурдагы белгилүү коучтар дагы айтып атат да. Эгерде атаң менен мамилең жакшы болсо, жумушуң жүрүшөт, партнерлоруң менен мамилең жакшы болот, ишиң ийгиликтүү болот деген сөз. Апаң менен мамилең жакшы болсо, ден соолугуң жакшы болот деген сөздөрдү айтып атат да. Ушул динибизде бул кандай каралган? Нурсултан мырзам, Аллахым өркүнүңүздү өстүрсүн. Чоң рахмат сизге. Тарбиялаган ата энеңизге рахмат. Кудайым береке берсин. Биринчиден,
балдардын ата эненин астындагы оор жоопкерчилиги 3 нерсеге такасак болот. Биринчиден, бул дүйнө кайтар дүйнө. Ким бул дүйнөдө жакшылыктын эгинин эксе деле, жамандыктын үрөнүн сепсе деле, ал анын үзүрүн, жанын зардап, жамандыгын тартпай койбойт. Сөзсүз жакшылык кылса, ал ага кайтып келет. Айтайын дегеним, ата энесине канчалык күйүмдүү, сүйкүмдүү, күйүмдүү жароокер болсо, өзү дагы балдарын ошондой сүйкүмдүү болот. Ата энесине корс, копол, аларды какшатса, төрдөн көргө сүйлөй турган болсо, ошондой балдарга туушкан. Мына алыс эмес, жашоонун сабагы менен сизге айтып берейинчи, угармандарга, көрөрмандарга. Умрага барып калдык, барсак, бир киши боздоп айтып берди мына. Бир аялдын, эки аялдын окуя. Убагында өз атасын урган экен, кол көтөрүп, кызыл камчы болуп. Бүгүнкү күндө балдар четинен сабап атат. Бул кайтар дүйнө дегеним да. Экинчиден, биз ата энени урматтайбыз. Эмне үчүн? Кудай Таалага жакындоо үчүн. Бардыгыбыздын максатыбыз ошол. Кудайдын купулуна толуп акыретте түбөлүк бейишке кирүү ырайым менен. Аллахым айтып атпайбы Куранда? Кудайым силерди өзүнө ибадат кылууга, андан кийин эле ата энеге мамиле кылууга. Баласы мусулман болуп, ата энеси мусулман болбосо дагы, туура эмес динге үгүт жасабаса эле болду. Мусулманчылыктан бөлөккө. Сен анын айтканынан чыкпагын деп атат. Демек биз ата энеге жакшылык кылуу менен, улуу муң урмат көрсөтүү менен Алланын купулуна толуп, Кудайдын купулуна соопко эргешип атабыз. Үчүнчүдөн, сиз жакшы нерсени баса белгиледиңиз. Дениз агабыз, мен ушул нерсени жашоодо карманганга аракет кылам. Кайсы? Байлык топтобой оболу бата топто. Байлык топтобой бата топтогондон коркпо, кичипейил, сыпайы, кызматчыл болуудан дагы мындай тартпа артка. Неге? Байлык албетте жашоодо керек, көп жакшылык, аны эч ким жерибейт, бирок байлыктан да маанилүү, маңыздуу бул бата топто. Керек болсо, Нурсултан мырзам, бул бир аз азыркы айткан сөзүм кээ бир угармандарга мындай таңкыс туура эмес угулар, бирок бул акыйкаты бар. Керек болсо, мас адамдан да батасын алыш керек. Кантип мас адамдын батасын алабыз? Ал арам ишти кылып атса, соолугандан кийин, башка болгондон кийин, эгер тообосуна келип ичпейм деп атса, ошол адамдан да бата алыш керек. Эмнеге? Тообо кылган адам тообосу кабыл болот да, батасы. Анан ал чыныгы кызганбай кеңешин айтат: балам, ичкиликке жакындаба, жамандыкка барба деп. Ошон үчүн улуу муундун батасын алсак, көгөрөбүз, көктөйбүз, өсөбүз, өнөбүз. Сизге бир окуя айтып берейин. Бардыгын камтый турган буга чейинки. Мына 2 күн алдын ошо үй бүлөлүк маселе, талак маселесин карап чечип бердим. Карындашыбыз өтө сыймыктана турган кыргыздын Курманжан даткасы экен. Күйөөм менен жакшы жашадык. 2 уул, 1 кыздуу болдук. Жашообузда бир кайым айтышкан күн болгон жок. Өзгөчө мен көтөрүмдүү болуп жашадым. Анан эми жалган жала курулай доомот өдөлдүй болуп кетет экен. Балким эми кандай себептер менен күйөөм 6 жыл түрмөгө кесилип кетти. Баңгизат ташталды дейди, кандай эми ал акыйкатын тергөөчүлөр Аллах билүүчү. Күйөөм 6 жыл камалып кеткенде да бар жоктугун билдирген жокмун дейт. Ошол канча жыл үй бүлө түтүн булатып жашасак, булар 12 жылга жакын жашаса, бир ирет өз ата энеме дагы, бир ирет кайната кайненеме да күйөөмдүн жаман жагын айткан жокмун дейт. Бир ирет да. Анан күйөөмдү күттүм. Кече жакында чыкты, Рамазанда. 6 жылдан кийин акталып чыкты. Кадимкидей ата бала болуп азыр жашап атабыз дейт. Демек карасаңыз, бул өзүнүн ата энесине кошо кайната кайненесинин батасын кошо алган. Ортосунда кичине талак маселеси болуп кеткен экен, Кудайга шүгүр түшпөптүр. Кайненеси үйүнө ыйлап келиптир келине: сендей келинди жоготпоймун депчи. Сендей келинди жоготуп алуудан Кудай сактасын деп. Бул өз ата энесинин эле купулуна, ыраазычылыгына жетип эмес, кайната кайненесинин да батасын алып койгон экен да. Өмүрү бир жамандаган эмесмин күйөөмдө дейт. Бул биринчи. Экинчиси, бир эркек, бул Элгиз деген досубуз айтып атат. Жакында эле болгон окуя, 1-2 жылдын жүзүндө ичинде. Аял менен ажырашып кеткен, аялы кайтыш болуп калган экен. Кыздары, балдары бар экен, үйлөнбөптүр такыр. Туугандар айтыптыр, ата энелери жакын саналаштырыптыр, үйлөнбөйсүң десе айтат: мен андай аялды таба албайм дептир. Ошон үчүн үйлөнө албайм. Мен андай аял табамбы, таппаймбы, менден көп нерсе кетиптир. Бир ирет катуу урушпайт элек, катуу жаңжал чыгып, мен себепкер, күнөөкөр менмин дейт күйөөсү. Анан араздашып кетип, бүт оокат, буюм тыйымдарыңды жыйыштырып үйүңө кеткин деп өзүм кубалап чыктым дейт. Акылым жокпу, көтөрүлгөнбү билбейм, ошол учурда мага эмне болгон, өзүм азыр таң калам дейт. Кубалап буюм тайымдары менен жөнөттүм дейт. Анан балдар ыйлады дейт, акыры балдарды да бербейм. Апа керек экен толук кандуу үй бүлө үчүн. Анан айла жок, башым шылкыйтып өзүм бардым дейт. 4 ай өтүп кеткен арада дейт. Барсам дейт, келинчегим мени көрө калып жүгүрүп чыкты, жолугун салынып дейт. Мен 4 ай бою сизди зарыл жумушунда көйгөй болуп атат деп ата энеме жамандабай сиздин тарабыңызды алганмын. Азыр кирип актанып отурбаңыз, алар сиз боюнча жакшы ой, жакшы күмөндө.
келип мына ушул көйгөйүм чечилди деп мени алып кетиңиз деп бул жерден жеңебиз ушундай күйөөсүнүн тарабын алган экен да, убалап чыгып койсо да. Ошон үчүн айтып атат, эми мындай аялды таба албайм, мен үйлөнө албайм го депчи. Демек бул жерде күйөөнүн урмат сыйы дагы ата эненин батасы да. Балким ошол кызына тартып ата энеси каргап койсо, балким дубасы кабыл болуп калса ошол өспөйт эле да, өнбөйт эле да, туурабы? Жетимдин акысына кирет эле да. Демек бул жерде улуулардын батасын алуу, керек болсо аялы күйөөнүн батасын, күйөөсү аялынын батасын алуу, демек бул адамды өстүрөт, жашоодо өнүктүрөт. Машалла. Устаз учурдан пайдаланып, ушул кайненелер менен келиндердин ортосундагы мамилени дагы бир аз сүйлөшүп өтөлү. Ушул негизинен кээ бир жаштарыбыз азыркы учурда ушул ата энең менен жашасаң сен менен жашабайм деген ойлор бар. Анан эми ата энең болсом эмне болуптур деген сыяктуу түрдүү жаңылыштык ойлор бар. Кудай сактасын. Негизи бул динибизде кандай каралган, кандай дагы жакшыраак? Сөздү те алыстан баштайын, ар тармакты камтып алсын, уруксат болсо Нурсултан бейим. Социологияны негиздеген, түптөгөн Абдурахман ибн Халдун деген алым тарых китебине кириш жазганда социологияны негиздеген да, ошондо айткан: «Иннал инсана маданиюн биттау». Адам жаратылышында жалгыз өмүр сүрө албайт. Ал коом менен жуурулушуп, ушундай бир жумурай журттун арасында жуурулушуп гана өмүр сүрө алат деген да. Жалгыздык жаратканга тиешелүү түшүнүп. Демек, адам баласы жалгыз өмүр сүрө албайт. Бүгүнкү күндө жаштарыбыз онуктаса түшүүбүзгө кирбеген бир жорукту баштап атат. Эркиндик, укуктук, биз өнүккөнбүз, көптү билебизге салып, кайсы жалгыз уулу болуптур. Ушундай тагдырлар келип атат, суроолор. Башта келген мынакей бүгүнкү күндө суроо. Жалгыз уул үйлөнүп, келинчеги менен ата энесине кызмат кылбай картайып калса да өзүнчө жашайбыз деп атат да. Бул биринчиден мусулманчылыгыбызга дагы терс көрүнүш. Каада көөнөрбөс нарк насил, каада салтыбыз бул бөлүнүш эмес. Көөнөрбөс кыргыздын каада салтына да көөнү учурайт бул. Эмнеге? Анткени азыр жаш күчүңүз бар кезде, тепсе темир дүзө турган кезиңизде ата энеңизге кызмат кылбасаңыз качан кыласыз анда? Көзөтүп кетсе кандай болот? Ушундай бир туура эмес нерсе чыгып калды да. Эмнеге? Келин деген кайната кайненеге кызмат кылыш милдет эмес. Өзгөчө, кечирим сурайм, өзгөчө айтып атат. Молдолор айтып атпайбы, аалымдар айтып атпайбы дейт. Аалымдар айтып атканы бул дүйнөнүн өкүмүн айтып атат. Шариатта мындай: аял келин күйөөсүнө, кайната кайненесине кызмат кылбай койсо, сот, прокурор аны мажбурлап түрмөгө камай албайт. Күйөө өкмөр чечишип бул дүйнөдө бүтүргүлө дейт. Бирок диянатан Кудайдын астында, муну биздин жаштар жакшы уксун. Акыретке барганда Кудайым сурайт. Ошол учурда ата энең картайып, кайната кайненең сага муктаж болуп турган учурда сен ооруп аттың беле? Аллах билүүчү да. Же бир жериң сыздап атты беле? Же бир бошой албай аткан зарыл эмгегиң бар беле? Жок, бош болсуң. Эмнеге кызмат кылып койбодуң? Диний түшүнүктө караңыз, адамгерчиликти алалычы мейли. Адамдар, кээ бир адамдар чочутпай үркүтпөй. Көчөдөгү жат картайган, улайган адамга жакшылык кылсак бизге сооп берилеби, берилбейби? Логика ой жүгүртсөк сооп берилет. Хадис бар. Картайган адамды жолдон өткөрүп койсо, муктаждыгын өтөп, өзү картайганда Аллах бирөөнү ошонун соонун кайтарат кызматы менен дейт. Күйөө, аял киши үчүн күйөөнүн ыраазычылыгы шарт да, бейишке кирүү үчүн, туурабы? Кудайдын буйруктарын өтөгөндөн күйөөсү наразы болсо бейишке кириш кыйын болуп калат. Күйөөнүн, мына эркектин бардыгыбыз күйөөбүз, эң ыраазы кыла турган иш бул ата энесинин көңүлүн алса деген нерсе да. Демек, бүт тараптан алып карасаңыз дагы, мүмкүнчүлүгү болуп турса, убактысы жетип турса, ооруп кыйналып турбаса, албетте кайната кайненесине эч ким кул кылып албайт күн кылып, бирок алар да ынсаптуу, адилеттүү болсо, неге кызмат кылбаска? Неге бир картайган ата эненин, кемпир чалдын мындайча айтканда, бир батасын албаска неге болбойт? Бул эпчилдик, бул жөнөкөйлүк, баягы иши кылган иши дигиге пайда болгон менен үйрөнгөнүңүз өзүңүзгө деп шакирт устага бергендегидей эле, кайната кайненесине кызмат кылгандан эч бир утулуш жок. Күйөөсүнүн ыраазычылыгын алып атат бейишке киргенге, жашоо тартиптерин үйрөнүп атат, үчүнчүдөн бат алып атат, өзү да картайганда бакпыйган байбиче болот. Сөзүмдү корутундулап жыйынтыктайын. Бүгүн эмне үчүн ажырашуу көп, эмне үчүн жашоодо жаштар тайсалдайт? Ата эненин баалуу тажрыйбасын үйрөнбөгөн себептен. Керек болсо илимдеги окуучуларым, энелерим айтып атам, сөзүм өткөн. Дароо Египетке кетип калбай, жок дегенде бир жылдай кайната кайнен ата энеңерге кызмат кылып, ак батасын алып анан баргыла. Ошондо узагынан силердин жашооңор сүйүнөт дейт. Акча таптык, жашоону көрдүк деген сөз эмес. Ата энеге кызмат кылыш керек. Алла разы болсун. Устаз, ошол бүгүнкү күндө көп жаштар өзүндү мындай таппай жүргөндөр аябай көп да. Ошолорго кандай кеңеш берет едиңиз?
Ден саубам, алтын агабыз, байкебиз, Аллах ыраазы болсун. Анан кыз карындаштарыбыз, кыздарыбыз, эжекелерибиз туура эмес түшүнүп калбасын, молдек отуруп келтирип айтып коет экен деп. Бул эки тараптуу маселе. Баягы жанагы суроого бир аз толуктоо кылып койсок, албетте кайната кайнене да өз кызына мамиле кылгандай келин кайнененин камырынан болуп жакшы кабыл алыш керек. Жакшы сөзүн айтыш керек. Сөзсүз урушка салып, кызганычка салбаш керек. Алардан дагы көп нерсе каралат. Эки тараптуу да толук кандуу жооп болуш үчүн. Анан бирок жаштар эринчек болбош керек. Кызматтан эч нерсе кемебейт. Ошентип эле өнүп өсүп келген. Бул бир. Экинчиси, жаштар туура багытынан жазбаш үчүн 5 нерсе бар. Биринчи 3 нерсени айтсак. Биринчи, бул шүгүр келтирүү үчүн да. Карттар үйүнөн барып кабар алып турса жаштар көбүрөөк. Картайганда ахвал кандай болот? Алар жашоо тажрыйбасы менен бөлүшөт. Ушул жерден жаңылдык биз. Азыр бешик төрттөгөн менен пайда жок, карттар үйүнө келип калдык, карлар үйүнө. Эмнеге? Биз ошо бешик төрттөгөн, беште жаткан балага тарбия берген эмеспиз. Бизге да берилбей атат. Алар айтат бир. Экинчиси, мына түрмөлөргө барыш керек, өзгөчө аял затына баш керек. Нуртан мырзам жанагы жерге барганда 17 жаштан 70-80 жашка чейинки апаларды көрдүк. Ишенесизби? Бүгүн бирөө жарым ысырапкорчулукка жол берип, бир отурганда 30 миң эмес 50 миңге тамак жеп атат. Ал жерде эжеке айтып атат, 30 миңге кесилип кеттим мен дейт. Менин азыр тагдырымды наркотика баңгизат жок экен, биз тактадык, 30 миң менен отурат экен да түрмөдө. Экинчи, түрмөлөргө барып алыш керек. Неден жазды? Мыйзамды бузду, көз келбеди. Имандан четтеди. Ошолордун баары жаштарга сабак болот, жашоодо жаңылбаш үчүн. Үчүнчүдөн, бейтапканаларга, шифаканаларга, ооруканаларга барыш керек, больница, бейтапканаларга. Не деген жашоо менен күрөшүп аткан адамдар бар. Азыр жаштар көп өлөмдөп атат, жигиттер өлөмдөп атат. Жашоо ушундай бир ойноп калды да, жашоону оюнчук көрүп калды. Өзүн баягы суицидке алып барып, ошол жашоо менен күрөшүп аткан адамдарды, жаш балдарды көргөндө жашоодо үмүт пайда болот. Чыңалат, кайралат. Ушул нерселерди көргүлө демекчимин. Анан экинчиден, жашоодо багытын жазбаш үчүн жанагы 3 тарапка көңүл буруш керек. Акыл эсти, гаджет башка эмес, бул муктаждык керек. Илимге толтуруш керек, акыл көрөнгөсүн. Иманга сөзсүз маани бериш керек. Тулку оюн керектүү нерсе менен машыктырса, көнүктүрсө, келечекте багытынан жазбайт. Анан эң орчунда акыркы 5-чи жооп, мен ушуга өткөн умрада жүрүп баса белгиледим. Илимде жүргөн балдарчы, шарият илиминде жүргөн балдар Кудайым алып келген. Илимди, билимди таштап, бардыгы бизнесмен болобуз деп алышты. Ал бардыгы колунан келбейт экен. Бизнесмен болуш. Мындай акча баалуулугу бүгүн жаштардын эң актуалдуу маселеси болуп кетти. Россияга, башкага барса дагы убактылуу акчага дүйнөгө алданып, жаштык өмүрү темир тордун аркасына түшүп атат. Дигини ташый калып мунут. Ошон үчүн сөздүн көп болуп маңызынан жоголбосун. Жаштар эң алар үчүн жаштыктын элебеси, күчү башкача, илимге, билимге коротурса адашпайт. Багыты. Илим бул түгөнгүс казына. Күчү бар, бирөөнү жеңсе, билимдүү миңди жеңет. Экинчиден, мол тажрыйба топтосо, дүйнөнү кезсе, жаштык кездечи азыр жаштар бири-бири менен атаандашып, кымбат баалуу унаа кереги жок, кымбат баалуу гаджет кереги жок. Алар тапкан акчасын билимге, мол тажрыйба өлкөлөрдү кыдырсын. Кыдырыш керек. Неге? Анткени эртең унаа келет. Азыр кайра адамдарчы, азыр мына Мессина Тарманда ооруп атпайбы? Кыймылсыздыктан ооруп атат. Боорун башка, май каптап башка. Ошол унааны алып чаң бастырып койбостон, дүйнөнү кыдырсын, элим билим алсын, мол тажрыйба топтосун, анан улар менен баарлашсын, эртең элине, жерине кызмат кылсын. Жаштыкта берилген күч болот. Ошондо алар багытын жазбайт эле да. Устаз, бул жерлерди кыдыргыла, Алла Тааланын кудуретин көргүлө деген ушундай динибизде айтылат, хадисте келеби же? Эң сонун айттыңыз. Куранда баса белгиленген. Афалам ясиру фил ард. Иман келтирбегендер, жашоодо шүгүр кылбагандар, туура эмес тыянак чыгандар эмнеге жерди кезип көрбөдү дейт. Түрктөрдө жакшы бир макал бар экен. Чыныгы мусулман жер кезген, сапар кылган адам. Бекеринен чыкпайт да макалдар. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям албетте даражасы бир аз төмөн, бирок жалп жондан шариатка каршы келбейт. Кабыл кылса болот. Сафиру тагнаму тасиху. Сапарга көп чыккыла, сапар кезгиле, эки чоң пайдага жетишесиңер. Биринчиси олжо, байлык табасыңар, экинчиси ден соолугуңар чың болот. Алымдар комментарий түшүндүрмө бергенде, олжо, байлык дегенде материалдык колдун кири байлыкты эмес, акыл тараптан башканы баса белгилеген. Ден соолук чың болот экен. Үчүнчүдөн Имам Шафии рахман айткан, сафиру, сапар кылгыла, фафил асфари хамсу фаваид. Сапарда 5 пайда бар. Биринчиси, тафарруджам, адам кайгы кападан арылат. Батпай, сыгылып, жашоо зериштүү баштаганда жер алмаштырыш керек. Кадимкидей кайгысы жоюлат. Экинчиси, вактисабу маишатын. Жашоодо бир жерден канча аракет кылса да майнап чыкпай, пайда таба албай атабы, сапар кылсын, кадимкидей рызкысы кеңейет. Үчүнчүдөн илим, билим алат.
кече жакында Алматыга барып келдим мына. Кече келип калдым. Бияк үлгүрөйүн деп подкастка. Алматыга барып келип, бардыгыбыз мусулман элбиз. Бардык эл менен биз жакшы мамиледе, таттуу карым-катнашта. Биздин бауырлар, Аллага шүгүр. Өзбекстан бардыгычы бир тууганбыз. Анан өзгөчө Казакстан калкын ошол жердеги шаардын түзүлүшүн, албетте биздики да ошого баратат буюрса. Жашыл дарактардын көп эккендигин, жолдо агрессиянын жоктугу эми албетте беш кол тең эмес. Калыс мактап атат дигүү эмес, баарыбыз адам ата барып да калабыз. Бирок ушуларды пайдаларды көрүп, адамдарды окуй турган билимге ишкыбоздукту, чоң дүйнөлүк фабрика заводдор ал жерде келип иш жумуш орду камсыз болуп аткандыгы, адамдардын акыл деңгээлин көрүп мен ыраазы болуп келдим казак бауырларыбыздан. Демек ошону айтып атат, илим өсөт бул жерде. Анан ахлакын, адамдын кулк мүнөзү, сапарда билебиз да оңолот, кемчилик түздейт. Акыркысы ва сухбату маджиди, чыныгы досторду табат дейт. Кадырына жетпей кор болуп атабы, көп сапар кессин, чыныгы туруп бере турган досторду табат дейт. Машалла. Устаз, илим жөнүндө сөз кылып өттүңүз. Ушул динибизде илим алуу парыз деп билебиз. Ушул канчалык даражада илим алышыбыз керек, канчалык даражада динибизди таанышыбыз керек? Эң жакшы суроо бердиңиз. Мына могу Надратун Наим деп жакшылыктын жашыл белгиси дегендей, бул жерде карасаңыз илим алкагындачы укмуш нерселер айтылганда, анткени баягы шарият илими менен эле чектелип калбай, бул жерде көп нерсени алыш керек маселеси бар. Илим деген эмне аныктамасы? Илимдин аныктамасы ал-илм хуа ма'рифат шей ала ма хуа бихи. Ар бирини өз чегинде акыйкатын ылайык туура билүү ошол билим болот экен. Ар бир нерсени өз чегинде туура баамдай билүү. Мисалы, жаштыктын илими эмне? Жаштык убагында баркына жетүү. Картайгандын илими эмне? Аксакалдык кейипти сактоо. Ар бир нерсени туура өздөштүрүү. Караңыз, илим дегенде ар бир мусулман адамга илим алуу парыз, билебиз. Хадисте келген, динибизде алгачкы түшкөн аят оку деп атат. Исламдагыдай уникалдуу дин жок. Азыр дагы бир китептен окуп берем. Ар бир мусулман адамга жашоосундагы намаз, зекет жана жашоонун зарыл нерсени билүү парыз. Өзгөчө мынтип айтыш керек мынакей. Биринчи кезекте пенде жараткан менен болгон мамилени билсин. Бул демек ишеним маселеси, шарият маселеси. Анан парыз илим экиге бөлүнөт. Карап отуруңуз. Лукмуш жазганда ар бир мусулманга парыз болгон илим кайсы десе, Алланы бар деп, бир деп билүү, Кудайдын буйруктарын билүү, шарият чек арасын билүү, соода сатык маселесин билүү. Экинчи, жалпы адам биле турган илим. Фарды кифая деп коебуз го. Көпчүлүгү билиш керек. Караңыз, бул кандай илим десе, бул дүйнөдө адамзат муктаж болгон илим. Медицина илими. Мисалы, Кудайым тилекке жеткисе, Малика кызымды мен мыкты медик кылгым келет. Ал дүйнөлүк жана робот жанагындай Да Винчи менен операция Кыргызстанда жасаса деген тилегим бар. Бизде азыр ошол робот да керек элек Кыргызстанга. Балким кээ бир жеке бейтапканалар бардыр, бирок бизге муктаж азыр ошого. Биздин адистер бар медицина тармагында. Демек медицина илими, математика илими, өндүрүш илими, фабрика. Бул илимдерди сөзсүз балдар окуш керек. Анткени коом ошо менен өнүкпөсө, окубай койсо, же жакшы окубай өздөштүрбөсө, коомдун баардыгы өнөкөр болот. Дыйканчылык илими, тигүү маселеси. Карасаңыз, адамзатына керектүү илим баардыгы, фабрика, завод, мунун баардыгы эл муктаж. Эгер муну тереңдеп эч ким окубай койсо, жалпы адамзат өнөкөр болот деп атат. Бул биринчи маселе. Уруксат берсеңиз. Экинчи маселе мына бул. Караңыз, бул Константин деп атат да, Константин Джорджио деген илимпоздун бир сөзү. Бул киши кандай болгон? Бул киши Романия мамлекетинин сырткы иштер министри болуп турган. Кийин Франция мамлекетине барып ошол жерден окуп, анан кийин акыры ушу ислам динин ушунчалык жакын болуп изденген адам да. Демек, мен сырткы тармактан азыр бул нерсени айтып атам да, мусулмандардын көбөлүгү эмес. Бул киши айтып атат, адам баласы дейт, асмандан түшүрүлгөн, жөнөтүлгөн дин, китеп ээлеринин ичинде исламдагыдай, Курандагыдай илимге, билимге шкак берген, дем берген нерсени башка динден таба албайт дейт. Илимдин зарылыгы сиз айткан. Анткени илимдин, билимдин оргуштаган башка бир динде мынчалык маани берилген эмес. Демек, ислам дининде маани берилгендегидей деп бул киши баса белгилеп атат. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алгачкы түшкөн аятта оку деген бекеринен эмес. Демек, биз биринчи кезекте иман, жашоодо өзөктүү шарият маселелерине андайын жогоруда баса белгиленгендей, жалпы адамзат муктаж боло турган билимге биз муктажбыз. Билим менен гана мамлекет өнүгөт, илим менен гана мамлекет өнүгөт. Устаз, ошондо биз мисалы үчүн илим деп айтып атабыз, анан жашообузда мындай руханий багытыбыз бар, анан материалдык да багытыбыз жок эмес. Анан ошол балансты кантип сакташ керек? Эң жакшы нерсе. Биздин тарыхка кайрылсак, тарых алдабайт да. Туура тарых күчтүүлөрдүн колу менен жазылат, бирок бара-бара илгели ал акыйкаты үстүнөн калпып чыгат.
Демек тарыхта исламдын доор сүргөн алтын доору болгон. Элестетиңиз, биз магистратурада окудук, Андалусияда ислам болуп көрбөгөндөй бийик даражага жетти. Андан Италия мамлекети өнүгүүнү алды. Италиядан жалпы Европага исламдай цивилизация өнүгүү таркады да. Демек кандайдыр деңгээлде бүгүнкү Европанын өнүгүү мусулман динине карыз. Бирок биз карыз деп биз азыр калып кеттик да кол кушуруп. Эмне үчүн өнүктү деп сарайсап салсак, алар биринчи кезекте дин илимин алып чектеп, башка илимди, табият, дүйнөлүк илимди таштайлы деген эмес. Бардык илим Аллага алып барат деп көрөндү. Бардык илим адамзаттын жеңил жашоосуна, бардык илим адамзаттын таттуу мамилесине болуусуна алып барат. Ошо гректердин илгерки философиясына эми кээ бир адамдар, диндар адамдар муну мынтип карабасын, эмнеге бул сүйлөп кетти деп. Биз жалпы жонунан кеңири жооп берип атабыз көпчүлүк угармандарга. Алардын керектүү ошол математика, азыркы өнүгүү илимдерин ошондо Андалусияда араб тилине которуп булар сактап калышкан. Эң оригинал нускасын, түпкү нускасын. Анан ал нускадан кийин кайра өздөрү которуп алышкан. Элестетсеңиз, ошол доордо ошол эле бизден чыккан мынакей Ибн Сина, Авиценна деп атышат. Медицина тармагында 18-20 кылымга чейин булар медиктер басып белгилегендей ошол китептеринен пайдаланып келген. Кийин булар өздөштүрүп анан ал китепти ташташты. Аль-Жабр. Мисалы Аль-Жабр мисалы. Ошол эле канча асманды изилдөө, жылдыздар илимин изилдөө маселеси. Бүт дүйнөлүк табият илимдер тармагында мусулман аалымдар турган да. Ой пикир жаатында дагы. Ошолор мыкты алгандык үчүн дүйнө эсептешип, исламдын көркү сакталып турган. Бүгүнкү күндө теле каршы же шарият илимин телеңде бара албай калдык, же болбосо дүйнөлүк илимдерде да алдыда болбой калдык. Ошол себептен улам дагы акыйкат күчтүү дин мусулман эместердин көз карашында азыздай сезилип атканын бир себеби да ушул болот. Мусулман адам бардык илим тармагын алыш керек. Тең салмактуулукту кантип сактайбыз? Албетте биринчи кезекте имандын көлөкөсүндө, шариаттын ишенимдин көлөкөсүндө, бирок кош канат менен канат куш учат экен, экинчи дүйнөлүк илим керек. Кыздарымды мен үлгүмөсүн, бирок Египетте тапканымдын бардыгын кыздарымдын илим билимине чаптап, Кудайга шүгүр, чоң кызым 7 тил, экинчи кызым 5 тилди билет. Алар дүйнөлүк көз караштары да жогору, Кудайга шүгүр. Анткени эртең алар динди жеткире турган болсо ошол эле алар ар тараптуу мажбурлабастан адам ошого канааттана тургандай деңгээлде жеткире алышат деген үмүттөмүн. Орус тилинде, англис тилинде, француз тилинде, түрк тилинде, көп тилде алар сапаттуу кылып, чыныгы исламдын баалыктарын алар чагылдырып бере алат. Жарды көрсөтүшпөйт. Аллах берекет берсин. Алла разы болсун. Бирок чындыгында жанагы канча тил билсең ошончо адамсың дейт го. Биз азыр технология өнүгүп атат, ушул бара-бара мисалы үчүн адамдар ушул гаджет аркылуу эле бири-бирин түшүнөт дейт, бирок чыныгы баарлашуу, өз тилинде, бир тилде мындай баарлашуу бул башка деңгээлде деп ойлойм. Буюрса эң сонун болот. Сизди угуп мен дагы иншалла ниет кылып койдум. Мен дагы уулдарым, 3 уулум бар, алхамдулилла, ушул көп тил билсе экен деп бир ниет кылып койдук. Анан бүгүн ушул жашоону ар тараптан анализ кылып, ар тараптуу көйгөйлөрдү чечкенге аракет кылып атабыз, бирок дайым ушул адамга шык берген, жашоого мотивация берген бул мындай айтканда адамдын жүрөгүндөгү бул бакыт. Ушул намаз окуса же такыр намаз окубаса, динди жашаса же жашабаса, эң маанилүү нерсе бул бакыт. Канткенде адам бактылуу болот, кандай адам чыныгы бакытка ээ болот, жана дин кандай бактылыкту адам баласына тартуулайт. Нурсултан мырзам, баары бир окуп билген адамдын суроосу дагы, бул маекти алып баруусу да бөлөк да, мындай жүрөктөн чыгып атат да. Албетте, бактылуулуктун оргуштап чыккан булагы бул ислам дини. Ислам динисиз бул абсолюттук акыйкат ушундай. Бактылуулукту элестетүү мүмкүн эмес. Бактылуулукту Аллах таалам ислам динине бекиткен. Муну те Адам атабыздан акыркы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чейин баса белгилешкен. Куранда Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Бүгүн силерге жакшылыгымды акырына чейин кыра чыгардым, сүрө чыгардым. Толук жакшылыктарымды арттырып бердим, мен силерден ыраазы болдум. Дин катары ислам динини силерге тартуулап бердим дейт. Ошол жерден аалымдар ислам дини бактылуулуктун башаты булагы экендиги баса белгилеген. Экинчиси, бактылуулук ооба ислам дининде толук чагылдырган. Маселе бизде болуп атат. Биз канчалык ошол булактан ичип атабыз. Ошол таза мөлтүр булакты ичпей мурдубузду жекиргендерибиз канча. Демек ичсек көөдөнүбүз таза болот, канча жакшылыкка жетебиз. Мо 5-түү бүлөдө 5 хадисте ушул бакыт маселеси менен баса белгиледим эле. Эки бет окуп берсем болобу жооп катары. Бакыт деген түшүнүк жашоодогу туура багыт тура.
ичине баардык баалуулукту камтыйт тура. Ар кимиси милдетине так өтөсө, бакыт кушу көңүлдө балкыйт тура. Сөздүн угу дал ошол бактылуулуктун алкагында жүрүп, анын тең жарымы иман болсо, калган жарты бөлүгүн үй бүлөнү сактай билүү, орток ишенимди актай билүү, көңүлдө кытмыр ишти катпай билүү, мамилени суутпай, уруштун алдын алып тактай жүрүү деген ушул маанилерди толуктайт. Ал эми бактылуу үй бүлөнүн өзөгүн туура тарбия түзөт. Ата адал мээнет аркалап, жакшылыкка аралашып, үй бүлөсүн кастарлап каралашып турса, ак элечек аял заты болсо болгон дитин үй бүлөнүн төрүндөгү кайын менен кайын кызмат кылууга бурса, балдар үчүн тарбияда бекем чыдап турса, өркүндөр өргө чабары Кудайдан бүт соопту толук табар айкын маселе. Деп, анан бул жерде бактылуулук жөнүндө сөз болду дагы. Эң акыркысы караңыз, Куйруучук Олия Чечен атабыздын сөзүн баса белгиледим. Анткени бизде жаштарда китеп окуу азайып кетип атат да. Өзүбүздүн тилибизге маани берсек, динибизге ошончолук маани беребиз. Ошончолук дилибиз анан сугарылат. Тил маселеси. Башатын издейт өсөр эл, баатырын сыйлайт көсөмел, балдары көрбөй тарбия, бапасыз болот өшөр эл. Бул бактысыздыктын белгиси. Кайраттуу болот өсөр эл, каарысын сыйлайт көсөмел, катынын аялын деп айтайын жумшагыраак, аялын салып базарга, карайлап калат өшөр эл. Кыздарын сактайт өсөр эл, кылычын сактайт көсөмел, кыйшыгын жолго сала албай, кыстоодо калат өшөр эл. Мындайча айтканда, бактылуулукту Аллах Таалам динге койду. Эмнеге үй бүлөнү басып белгиледим? Ошол бактылуулукту биз үй бүлөдөн табыш керек. Биз коомдон сүрүнүп жашай албайбыз да. Бактылуулукка жетебиз десек, үй бүлөдө сакталса, анан мамлекет үй бүлөдөн куралат, анан жалпы адамзаты мамлекеттен түзүлөт. Анда баардыгыбыз бактылуулук тапкан болобуз. Амин, иншалла. Устаз, эми биз дагы мындай бир интернеттен элдер ютубтан бизди көрүп атышпайбы? Бирок бүгүнкү күнүбүздө интернетте абдан көп маалымат бар да. Анан кээ бир адамдар кийинчерээк ушул динди кабыл алып, мына убакыт өткөндөн кийин. Анан балким анын чөйрөсү жок, жанында намаз окуган достору жок, бирок ушул жүрөгүнөн ушул ыйманга болгон сүйүү акырындап ойгоно баштайт, козголо баштайт. Адамга мындай диндин сөзү, диндин жашоосу жага баштайт. Бирок ал билбейт кантип үйрөнүш керек. Анан интернеттен издейт. Канчалык интернет аркылуу динди таануу жакшы жана кандай кооптуу жагдайлары бар, жана динди үйрөнүп аткан адам эмне кылуусу дагы да туура. Нурсултан мырза, өтө олуттуу суроо, маңыздуу. Мисал айталы. Ушул эле гаджет интернет тармагы. Интернет тармагын жөнөкөйлөп түшүндүргөндө бир тамак менен түшүндүрөлүчү азыр. Азыр эмне көп? Койканадан дагы, китепканадан да тойкана көп замандабыз да, ошон үчүн элге тамак менен түшүндүрсөк жеткиликтүү болот. Тамакты ылгабай эле менин табитим артты, табитим ачылды деп ылгабай, тартиптебей, туура эмес, зыян эмес гана маани бербей жей берсек, бүгүн ооруп калыш тез эле экен. Мына мен Египеттен келишимде эле жашыруун эмес, боорумду катуу май басып күчөп кеткенден, катуу кыйналгандан келдим да, жана башка оорулар бар. Көбүсү тамакты, рахмат, туура эмес жегенден экен да бул. Иретсиз, тартипсиз жегендей. Жеген тамак бирок дене мененчи акыр жолу чыгат экен, аны эптеп дарыласа болот экен, өтүшүп кетпесе. Онкологиялык рак оорусуна чалдыкпаса, Кудай анын бетин ар кылсын. Бирок жеген тамакка караганда интернет айдыңынан алган маалымат тамактан да алдаганча таасирдүү болот. Тамак денеге барып бүтсө, алган маалымат сырткы 5 маалымат булабы болот. Көз, кулак, мурун, даамдап көрүү, кармоо. Сырткы 5 негизги булак аркылуу ички негизги сезим, жүрөк, акыл эске, жүрөккө таасир этип атат. Демек бул дене менен эле бүтпөйт. Бул руханий көрөнгөсүнө аралашып, сиңип, бул адамдын керээлигиче ойлогон оюна да таасир этип атат. Тамактан да алдаганча таасирдүү болот. Тамакты ылгап жеш керек болгондой, демек аны да интернет айдыңын ылгаш керек. Муну экинчи бир мисал менен түшүндүрөйүн. Мына могу ашказанга байланыштуу кайнак суу ичип атам. Могул адамдын жүрөгү чөйчөк дейли. Адамдын жүрөгү чөйчөк. Ушул азыр кайнак суу таза суу да. Адамдын жүрөгүнө туура таза маалымат, такталган маалымат куюлбаса, ылайыкка кир суу куюлуп калса, ал жүрөктү да бузат, акыретин да кыйратат. Ошон үчүн интернет айдыңында айтылгандын баардыгын, өзгөчө искусственный жасалма интеллекттин баарын ала бербеш керек. Тамакты иргегендей караш керек, сууну карагандай караш керек. Аны кантип билебиз? Тоготер жооп. Биз мыйзамдуу өлкөдөбүз, биздин муфтият бар, аалымдарыбыз бар. Өлкө суктана турган аалым бар. Ушул сөздү айтайын. Башка өлкөлөр суктана турган аалымдарыбыз бар. Демек, туура жолдун түнөгү
өчпөй жанган чырагы болгон Ханафи мазхаб 4 мазхабтын бири. Матуриди Ахли сунна вал жама акыйданын негизинде туура келсе, ошол сөздөрдү, баяндарды угуш керек. Андай болбой турган болсо, ылайка кир суун ичкендей эле, ылгабай тамак жегендей эле, өзүн дагы, жүрөгүн да жаралайт, акыл эсин дагы уулайт, акыбетинде ал өзүнө да, коомуна да зыян келтирет. Мисалы, бир мисал келтирейин, ошондо сөздүн акыры анык болот. Бир үй бүлөдө ата баласы кызы энеси менен катташпай калган учур болуп атат. Анткени ошол интернет айдыңынан кенен экен бул маалымат ааламдаш учурунда. Ар ким өзүнө оңтойлуу ала берген себептен өзлөрүнүн ыркы келишпей калган. Дин өзү эмне? Динди жөнөкөйлөтөт. Дин бул мамиле да. Чыйыр жолдон тайм. Анан ошо дин деп көксөп маалыматты угуп атып бири-бирине сыйлабаса. Баласы атасына урмат көрсөтпөсө, ортосунда сый болбосо, баласы ата энеси намаз окуган үчүн капырга чыгарып имандан чыгарып атса, бул динби? Бул дин эмес. Демек анын угуп аткан информация, маалымат алып аткан, ага уу болуп атат. Бул өзүн эле уулап койбостон тегерегин уулап атат. Ал экөөнүн ыркы келишпегендин көргөн адам динге келбейт. Ошон үчүн бул жерде маалыматты тандап, фильтрден өткөрүп алуу өтө зарыл. Раматылык Чубак устазыбыздын туура жолдогу аалымдардын маселесин уксун. Ошо Алматыга барганда ушуну да үйрөнүп өзүмдүн ишмерчеме койдум. Орус тилди өтө тез арада деңиз абабыздай мыкты деңгээлге жеткиришибиз керек экен деп. Антпесек орус тил тармагынан көп адашкан агымдарга дуушар болуп калып атат. Туура. Аябай керектүү нерсе. Алла разы болсун, устаз Чубак ажы деп калдыңыз. Эми ушул жашооңуздагы Чубак ажы менен болгон мамилеңиз тууралуу дагы кеп кеңеш кылып өтсөңүз, ал устаз сизге жашооңузду өзгөртө турган кандай сөздөрдү айтты, кандай ойлорду берди? Ошол устаз менен болгон кызыктуу окуялардан да бөлүшүп өтсөңүз абдан кубанабыз. Рахмат. Имам Газали рахимахуллах баса белгилегендей, адамдын адатта 3 атасы бар экен. Өз атасы тырмакчанын ичинде 2 атасы. Себепкер болгон өз атасы. Экинчи атасы ошол баягы илимсиздик, билимсиздик караңгычылыгынан илимдин жарыгына бөлөп чыгарган. Мектептеги агайынан баштап. Үчүнчү ошол анан диний устаты. Раматылык Чубак устаз биздин мисалда. Анан үчүнчү кызын узатып ыра көрүп берген кайын атасы да. Экинчи ата жөнүндө өтмөмандеги устат Чубак устаз жөнүндө сөз болсун, таанышканыбыз. Балким интернет айдыңында буга чейин чыккандыр, бирок толугураагын айталчы. Азыр биз жүрөктөн баарлашып атпайбызбы? 2007 мектепти бүттүк. Абдулла Кайдиев атындагы Түп районунда Скөл областында Көчү айылындагы орто мектепти 11 класс бүтүрүп, Ислам университетине тапшырып, 1 курсту аяктап, соңуна чыгып, жайкы эс алууга чыгабыз деп отурганда, Баткендик Хабибулла деген досум бар. Азыр күндө да катташабыз. Кадам жайлык, Аллах разы болсун, баардыгыбыз бир элбиз. Анан эски Гоголя Московскийдеги көчөсүндөгү азыркы экинчи статустагы мечитке кирип бара жатсак, башкача топу кийген, башкача ачкы кийген, менталитет өөнү учурат. Сүйлөгөн, кыймылдагандары да бөлөкчү, бирок өтө илимдүү жооп берип аткан адамды көзүм түшүп калды кирип баратканда эле. Сөөрүдө ал жерде самса сатылат эле да, самсалар сөөрүдө отуруп. Анан досума айттым: "Досум, бир аз күтө туралычы, бир саамга. Бул киши башкача сүйлөп жооп берип атат. Мындай бөлөкчө бул кишинин жооптору. Минтип урмат сактап, аябай жооп берип атат. Прокуроруна да жооп берди, дегенсинде светский жактан да жооп берип атат. Анан бул киши кемеңгер адам экендигин билдим да, мага билинди. Анан өз деңгээлибизде ошол учурда. Анан устазды күтүп туруп, коомат айтылып калды. Устаз, биз ушундай бүтүп атабыз, араб тилинен кыйналып атабыз, фыкыхтан экзамен тапшырып керек, көмөк бере аласызбы? Карап, баштан аяк бир мындай карап чыкты. Сыдырата карап турганан. Стрельный квадрат айткан ал кезде Арашан тарапта. Макул, бирок өкөңөр эле келди, мен жаңы эле Меккеден келип жайгашып атам, үй жайында шартым жок деп калды. Ушундай колтук уздап атпай сүйүнүп, досум экөөбүз белгилеген учурда бардык. Анан үйүнө кирдик. Анан устаз бизге фыкыхтан, биз мектепти эле бүтүп, араб тилди кошо окуй албаган абалда киргенбиз да Ислам университетине. Бизге аракети жок китептен окуп экзамен тапшырыш керек. Элестетсеңиз, мүмкүн эмес нерсе. Устаз бир сүйлөмдү окуйт, туруп барып китапканасынан китап тап келип жооп берет. Экинчисинен ошентип бир 5 сүйлөмдү бүткөнчө 15 китап тап келди да, аша чаппасам. Анан оозубуз ачылып калды, мындай карапайым сиздей таң калып, таңыркап. Анан ошол жерде устаз өзүнүн илимге болгон мамилени ошол кезде эле жүрөгүбүзгө куюп, сугарып, илимге болгон жолду ачты. Анан ошентип устаздын сабак алдык. Анан жайкы каникул ата-энеге картошкага жардам бериш керек болуп кайтып калдык. 2-курстан баштап толук катташып калдык. Демек, сөздүн того тери маңызы Чубак устаз илимге жетелеп, илимди сүйдүргөн, ага күйөгөндү үйрөткөн, илимдин чыйыр жолун бекемдеп түптөгөн, анан алысты мелжеп максат койдурганды үйрөткөн. Анан Нурсултан мырзам чындап эле бул жүрөктөн чыгат. Балким атанын дагы ордун баскан бир адам болду да.
атабыз ренжибейт, туура эле түшүнөт. Анткени эми атабыз айылда болду, биз биякта болуп аттык. Атанын ордун, анан аганын ордун баскан адам болду. Мен бир окуя айтып берейин. Мен 8 жашка чыкканда 1998-жылы Кусейин Карасаев атабыздын китеби жарык көргөн. 1000 түркүн сураган 1000 түркүн жооп деп. Ошол жерде Алы Токонбаев атабызды жазып кеткен. Алы Токонбаев атабыз бир чыгармасын ырын жазганда эмеге СССРге, Берияга арыз жазып, НКВДга ошол учурда азыркы алардын улуттук коопсуздугу НКВДга арыз ташташкан мунун атынан. Сен ушул ырыңды өзгөртпөсөң, сен улутчул деген статья менен, берене менен сен сүргүнгө айдаласың деген. Бул киши ишенерге эч кимге жол таппай, анан Кусейин Карасаев атабыз ошол кезде Россияда жүргөн учуру болот, СССРде барып калып, анан жанагы катты көрсөтүп, мен эч кимге эмне кылам эми? Бул ырымдан кайтайынбы, өзгөртөйүнбү дегенде, агалык насаатын берип, муну ырыңды өзгөрткөн деп агалык насаатын берип, сүргүндөн өмүрүн сактаганга Кусейин Карасаев атабыз агалык катары жардам берип себепкер болуп калган. Чубак устаз атанын дагы, аганын дагы мээримдүү адамдын ордун бүт басып берди. Өзү жан келип жайгашып, үйүндө шарты жок болчу. Жеңемен мына инилер менен Алла ыраазы болсун карындаштарымдан. Шарты жок учурунда үйүнө алып бара турган акчасына биздин карт курсагыбызды кампыйтып тойдуруп, элестетиңиз, биз аны элестете албаппыз, эрентөрөнө албаппыз. Курсагыбызды тойдуруп, сабак өтүп, анан акчаны албай ошо менен бизге сабак бергенде курсант болуп кетет эле. Атанын, аганын, кеңешчинин дагы ордун басып берди десек болот да. Демек чубак устаздын урматы, өмүр бою элеси жалпыбыздын өзгөчө менин жүрөгүмдө сакталат. Бир сөз менен ушундай. Алла разы болсун. Ностальжия болуп кеттим. Ал киши ушундай керемет адам эле да, ар бир адам айырмасы жок. Баардык адамдын көңүлүн алып коет эле. Мен келинчегим дайым айтат, эми ушул биз чоң устаз менен тааныштырайын дедим, анын жоолугу жок да. Анан ал аябай коркуптур да. Азыр эми бул белгилүү молдо депчи, эми атын угуп жүрөт, атын затын угуп жүрөт. Азыр мени урушат депчи. Эмне үчүн жоолук кийбейсиң деп. Анан эми айтып баштайт деп мындай коркуптур да автоматически. Анан бирок ал келип, кызым кандайсың, жашоо кандай, жакшы элесиңерби деп мындай аябай көңүлүн алып коюптур да. Ошондуктан чындыгында устазыбыз Алла ыраазы болсун, иншалла Кудай таалам ахиретте эң сонун иншалла көптөгөн жакшылыктар насип кылсын. Кудай таалам өзүнүн жамалын көргөзсүн, буйруса. Ар бир амалын кабыл кылсын иншалла. Ошол абдан жакшы көрөбүз баарыбыз, көз тийбесин. Мусулмандардын бактысына сөзүңүз оозуңузда аралжы. Жалпы бөлүнбөйбүз эч качан. Биз адам ата өнеге барып да калабыз. Анан ошонун ичинде албетте сүйүктүү мекенибиз кыргыз элинин бактысына бир жаралган инсан экен. Кудайым ошондой бериптир. Кудайым бериптир. Бул сөздүн ичинде көп маани маңыз камтылат. Сол чубак ажеке устазыбыз китептерди аябай көп окучу. Анан сиз да китептерди аябай көп окуйсуз деп билебиз. Анан негизги мындай биздин көрөрмандарга 5 китеп, кайсы китептерди сунуштай аласыз? Өтө жакшы суроо. Чындап эле китепке болгон жакшы экен. Пандемия учурунда катуу ооруп калганда, анан башка учурда ооруп калганда албетте Кудайга тобокел кылып, зикир чалып, Куран окуп, Пайгамбар хадистерин окуп биринчи кезекте албетте ал түшүнүктүү нерсе. Андан кийин экинчи орунда кыргыз адабиятын, дүйнөлүк адабият классиканы окуу менен чыгып кетем да ошол жагдайлардан. Анткени алардын тагдырын окугандан кийин сиздин ооруңуз, сиздин башыңызда мүшкүл жеңил эле болуп калат. Биринчи өзүбүздүн сүйүктүү мекенин китептеринен, андан Орусия жергесиндеги адабиятынан, анан дүйнөлүк классикага чыксак. Бизден эң биринчи орунга бул ачык эле сөз Төлөгөн Касымбеков атабыздын чыгармаларын коет элем. Биринчиден эмне үчүн? Критерий, биринчи себеп, ал киши китептерин жүрөктөн сыздап отуруп жазган. Жүрөк менен жазылган жүрөккө жетет. Мисалы, заманда өткөн залкар аалымдарыбыздын бири Шейх Фетхулла Гүлен. Рахимахулла, Алла мээрибин алсын. Андан жогору Шейх Саид Нурси рахимахулла. Андан жогору Шейх Рамадан Бути рахимахулла, Имам Гозали, Имам Каусари. Бул кишилердин китептерин окусаң, эч тажабайсың. Эмнеге? Анткени жөн эле мынтип жазып койгон эмес. Уйкусу келип жазган эмес. Эми алдындар антип жазбайт. Туура, эч кимге акарат кетире албайбыз. Бирок бул кишилер мындай сүйүүнүн махабатына оролуп, ошол учурда бирөөнүн үммөттүн көйгөйүн адам жүрөгүнөн канап өткөрүп анан жазган, ошол сезилет. Кээ бир китептер супсак, кээ бир китептер баягындай дарттап коет, кам, күйүт менен жазылган да, кайгы менен.
Төлөгөн Касымбеков атабыз кудум ошондой жазылган. Анткени ал киши көз өтүп кеткенден кийин экинчи жеңебизге үйлөнгөн эми баягы биринчи турмуш кандай болду Кудайга маалым. Ал кишинин интервьюсунда мен бала кезинде бир мындай эле салып калдым, айтканы бар. Кошуна өлкөлөрдүн бири ушунчалык чоң байлыкты, ал учурда асман тиреген үйдү сунуштап чакырганда сылык гана кайтарган жобу бар. Анан эми мен аялдыкка салып, неге муну албадыңыз дегенде, мен бир элимдин тарыхын убактылуу байлыкка сата албайм да деген дейт. Бергендин алмагы бар, эртең мен кантип жооп берип калам жазып калса, тарыхты бурмалай албайм да деген. Демек Төлөгөн Касымбеков атабыздын адам болгум келет, муну студенттер сөзсүз окуш керек. Анткени ошол атасы баласын тааныш билиш аркылуу коррупция кызмат абалынан кыянатымы пайдаланып алып барам деген, ал өзүнүн адал эмгеги менен Токтогул КС ачылганга өзүнүн эмгеги менен жетти. Ар бир студент адам болгум келет окуш керек, сынган кылыч албетте келкелди окуш керек. Ушунчалык тарых, ушунчалык кыйынчылык менен жазылган. Экинчи кезекке Мукай Элебаев атабыздын Узак жол дегенин коет элем. Ошол азыркы күндө баягы шүгүрсүздүктөн, сабырсыздыктан үй бүлө ажырашып атат. Сөзсүз бир 3-4 сыйыр окуш керек. Ал боюнча Чакандырда жаздым эле 4 сап. Үчүнчүдөн Касымалы Жантөшев атабыздын Каныбек романы. Чор тамандык, кыйындык, кулдукка сатылып кетүү, эмне деген кыйынчылык менен ушул эгемендүүлүккө жеткенин кадырын билет элек. Мамлекетибиздин, элибиздин, журтубуздун. 4-нчү албетте Чыңгыз Айтматов. Албетте Чыңгыз Айтматов атабыз феномен. Биринчи орындун биринчисине койсок жарашат. Бирок менин табитим ушундай болуп атат да. Андан кийин 5-нчи орунга Кусейин Карасаев атабыздын Камуснама, нуска сөздөрү. Мына жанагы чагылгандын көз жашы биякта турат. Ушул китепти дагы мен окурмандарга сунуштайт элем, анткени бул жерде ошо Кусейин Касым Тыныстанов атабыз менен Кусейин Карасаев атабыз, өзгөчө Касым Тыныстанов атабыз боюнча жакшы жазылган, анан Кусейин Карасаев атабыз жана Камуснама жана башка накыл сөздөр укмуш жазган, кыргыз тилин укмуш жазган. Бир эле эмесин айтайын, Камуснама китебинде бир цитатаны алып келген. Кино тартылды дейт. Кыргыздарда кино тартылган, намазды туура эмес окутуп койду дейт. Мен ушул жерге азыр жазып кетпесем болбойт, анткени бул биздин кинону биздин коңшу өлкөлөр да көрөт дейт. Анан булар динди делептей албайт турбайбы деген сөз жетпесин аңыз кеп деп, ушуну биринчи рүкү анан сажда болот деп. Ошого чейин жазып кеткен адам болгон да, элестетиңиз. Ошол адамдарды коет элем. Ушул адамдардын китептерин. Андан сырткары кыргызча китептер бар акырында. Орус жазуучуларын өтсөк, орус жазуулардын ичинен көп албетте. Бирок жеке мага жаккан Лев Толстойдун китептери аябай жагат. Ошол эле чоң көлөмдүү эмгеги, жанагындай согуш жана тынчтык. Анан өзгөчө жаштар окуш керек сөзсүз. Бул мусулманча эмес дебеш керек. Анна Каренинаны окуп чыгыш керек. Анна Каренинада биздин Чыңгыз Айтматовдун Жамиля энебиздин кандай окшошуп кетет да, окшоштук бар. Эмнеге? Ал жерде жаш күйөөсү көңүл бөлбөгөндүктөн мээримге зар болуп, жаш балага алданып калып, анан диякта да биякта да болуп өз жанын кыйганы бар. Бизге мусулман адам андан кандай сабак болушу мүмкүн? Ал киши нравственность жактан, кулк мүнөз тараптан үй бүлөлүк баалуулукту эч качан эркекти аялда жалган сезимге, көңүл кумар шахватына алдырып койбош керек деген нерсени баса бергилеген. Жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам туурасында да сонун сөздөрдү айткан. Ошондой орус жазуучуларынан анан Дагестандан мо подкасттан пайдаланып дүйнө жүзүнө тынчтык тилеп, өзгөчө Дагестан мусулман бир туугандарыбызга дагы могу болуп аткан апат кырсыктардан бир жакшы дуа тилеп коелучу, амандык, тынчтык берсин. Алар биздин бир туугандарыбыз, Кудайым иншалла жакшылык берсин. Биз дуа кылабыз. Дагестандан чыккан Расул Гамзатовду аябай мен сыйлайм. Ошол энелеринин колун өбөм. Анан баягындай урок жизни деп баягы жашоо сабактар, ушуну ар бир жаштар окуп чыкса. Ушунчалык кынаптап жазган жашоо сабактарын ар бирибиз окуп чыксак сонун болот. Анткени Куран менен хадисти окушубуз керек, итагел окуйбуз. Бирок ошол баалуулуктарга жанагылар менен жетпесек, көрөнгөсүн ала албай калабыз да. Анан дүйнөлүк классикалардан 2 китепти баса бергилейт элем. Биринчиси ошол өзүм аябай жакшы көргөн китептердин бири Антуан де Сент-Экзюпери. Жаш почтачы, билесиз баарыбыз, жаш ханзада. Анан ошондой планета людей деп адамдардын планетасы. Негедир ошо кичинен окугандан жалыкпайм да, көп окуйм. Эмне үчүн? А кишиге кызыгып калганымдын бири баланын психологиясын, ой жүгүртүүсүн кичинекей ханзада укмуш сүрөттөгөн. Баланын кыялын биз өзүбүздүн акылга салып туруп, эң чоң ата-энелик каталардын бири баланын кыялына, жашоосуна, образына кирбей, өзүбүздүн акыл менен ченеп аларды кыркып салат экенбиз. А көрсө баланын ушундай бир ааламы бар экен, өзгөчө уникалдуу жаралган экен, аны өөрчүтпөй өзүбүз кыркып салат экенбиз. Рамкага салып. Рамкага салып. Антпесе ал мына бул жерде ислам китебинде айткан, ар бир бала өзүнүн бир өнөр таланты менен төрөлөт деп кыркып салат экенбиз. Анан ал кишинин дуасы бар. Жаратканга кайрылган бир дуасы бар, укмуш. Мен ойлойм, балким мусулман болгон өмүрүнүн акырында деп Кудай билүүчү. Эмне дейт? Хикматты сураганда, о жараткан Аллах деген Господь наш депчи, ар бир учурда туура сүйлөөнү,
ашыкча да кем эмес, туура чечим кабыл алып насип кыл деп пайгамбарлардын дубасындай окшош дуба кылганы бар да. Эми ачык пайгамбар көтөрүп аткан жок. Ошол пайгамбарлардын дубасынан өзүнүн алганы бар экен делүүчү. Анан Америкалык албетте баягындайчы чал жана деңиз деген жабышка жана деңиз. Эрнест Хемингуэй укмуш жашоонун кыйын кезеңдерин сабырдуулук менен эметиш керек. Ал башында шылдыңдашчы балыкчыны. Жаш баланы ээрчитип алды. Сен алды балыкты алыс барсаң десем бактың жок деп отурушту. Бирок акыр түбү жетти го. Жашоодо максаттан тайбаш керек да. Ушул китептерди сунуштамакчымын. Устаз Лев Николаевич Толстой жөнүндө айтып өттүңүз. Ушул мен кээ бир булактарга таянып окуп калгам. Ал киши ушундай ислам динин кабыл алган деген маалыматтар да бар да. Себеби любая конечная инстанция разумного человека это ислам деген. Туура. Ошол кишиге таандык сөз экен да. Туура. Анан өзү дагы эми ал убактагы кандай десем жандармерия буга аябай каршы чыккан экен. Себеби бул биздин коомубузга зыян берет. Бул биздин абройлуу мындай адамыбыз, мындай маалыматтын жайылышы бизге туура келбейт депчи. Бирок ал адам хадистерди, Куранды жазып, өзү типография сатып алып, аны жайылткан дагы ушундай маалыматтар бар экен да. Анан өзүнүн тоолорду аралап, мечиттерге кирип, ушундай динди изденген мындай учурларды дагы белгилеп айтып өтүшөт да. Туура айтасыз Нурсултан мырза. Эмнеге дегенде, бул эми мүмкүн нерсе, ал мүмкүн нерсе эмес да. Кудайым айтып атат, изденип атат. Ал деген башка динге эч качан биз акаратка келтирбейбиз. Адамдардын өзүнүн тандоосу бар, бул мыйзамга да каршы келет, туурабы? Биз чырайлуулук менен мажбурлабай чакырабыз. Ал киши ошол башка ишеним боюнча айтканы бар да, эмнеге ортомчуга башка бирөөнү коесуңар? Неге мусулмандар сыяктуу түз жаратканга кайрылбайсыңар деген сөз бар да. Бул көп нерсенин ичине камтыган сөз. Машалла. Кыргызстандан да лайфхак кылып коюш керек экен. Залкар жазуучулардын сонун иреттеп келтирип коюптур. Казак бауырларым, казакча эми өзүбүздүн тилге жакын го. Өзүмө монун бир нускасын толук алдым, бир нускасын сиздерге белек. Эмне үчүн? Бул эфир, могул жердеги подкаст дүйнөлүк деңгээлде чыксын. Казак бауырларыбыздан да ушул жерге отуруп, мына могул жерлерге келип подкаст кылып кетсин. Ошол максатты ушунала келдим атайын. Анан бул жерде белек берген аябай жакшы көрөмүн. Кыргыз адабият классикасынын могу китептин баары сиздерге белек, өзүм бүт адам менет менен сатып алдык буюрса. Ушул дагы бул жерде турса, биздин келген көрөрмандар китепти окуп, жаштарга туура бакыт болуп, чоң рахмат. Алла разы болсун. Иншалла, чоң рахмат. Арабтарда аябай сонун сөз бар го. Хойрун жалисун фи замани китап депчи. Дениз байкам, Аллах разы Алла болсун. разы болсун, Алла берекет берсин. Дениз устаздан Алла разы болсун. Бизге ушундай кыргызча сабак берип, сонундай өзгөчө кирет да, мындайча айткандачы, кабыл алынат. Дениз байке, сизге да чоң рахмат. Баарыбыздан. Устаз, сизге ыраазычылык билдиребиз. Атайын убактыңызды бөлүп, бизге белектерди берип, ушундай сонун көрсөтүү тартуулап бердиңиз. Кудай таалам иншалла ушул сөздөрдү угуп, буюрса ар бир айткан жакшы бир насаат сөздөрдү иншалла жашообузда амал кылууга баарыбызга насип кылсын. Эң алгач ушул көрүүчүлөргө чейин биз өзүбүз да угуп, өзүбүз да чоң сабактарды алабыз. Бул биз үчүн чоң жоопкерчилик. Себеби биз деген жанагы адамга эң кыйын нерсе бул адам болуу дейт го. Ооба, адамга эң кыйын нерсе бул адам болуу. Анын аркасынан бул мындай мусулманчылыкты аткаруу дагы өтө өзгөчө нерсе экен. Анын аркасынан жоопкерчилик алуу дагы өзгөчө нерсе экен. Анын аркасынан мындай айтканда ушул текеберленбей, ушуну мен кылдым дебей, мындай айтканда ушул баардык нерсе Кудайдан деп кабыл алуу дагы бул өзгөчө кыйын нерсе экен. Иншалла Кудай таалам бизге жардам берсин. Анан мен бир финалды да бир суроо бергим келип атат. Ушул бизди дайыма шайтан алдайт да. Ушуну мен көп ойлоном. Шайтан эч качан Нурсултан муну кылба дебейт экен да магачы. Себеби билет Нурсултан деген өзүнүн принциптери бар, диний түшүнүгү бар депчи. Нурсултан сен муну эле кылып кой дейт экен. Мындай айтканда мындай жеңил вариантын же баштапкы же балким биздин көзүбүздө мындай такыр күнөөгө алыс эле нерсе сыяктуу көрсөтүп коет экен да, мындай жеңил кылыпчы. Бирок бара адамды адаштырат экен да. Мисал үчүн жашоодо болуп турат. Эгер адам мисалы үчүн бирөө менен балким мындай зынага алып бара турган жол болсо, аны зына кыл дебейт экен да эч качанчы. Муну зына кыл дебейт экен. Поговорим, сүйлөшүп көр.
же болбосо суроосуна жооп берип кой, же бир кадам таштап кой. Бирок динибизге Куранда келет го, зинаны кылбагыла дебейт, зинага жакындабагыла деген бир мындай ишарат менен кошо келет да. Ушул сыяктуу чындыгында шайтан бизди ар тараптан алдайт, ар тараптан биз алданабыз. Анан канткенде устаз, канткенде биз деген ушул процесстерди алдын ала билсек болот, анан шайтанга жакшы бир туруштук берсек болот. Туура айтасыз. Өтө өзөктүү, маңыздуу суроо. Анткени эми жашоодо жаса басып кээ бир адамдарды душман санап алат экенбиз да бизчи. Кызыкчылык келишпей калса, же башка болуп кетсе, эми мен бул сөзүмдү саясатташтырып кереги жок албетте. Диний өңүттөн алып айтып атканда, эми адамдык фактор катары, адамдык табият катары кээде бирөөнү душман санап алабыз. Адам адамдан душман эмес. Анткени анын деле эки көзү, анын деле эки кулагы, анын деле бир көзү бар. Эң адашкан фараонго деле мына Египетте окуп жүрөбүз. Аллах таала Муса пайгамбар менен Харун жөнөткөндө факула лаху каулан лайина, жумшак сөздү сүйлөгүлө деп атат. А болбосо анын күфүрлүгү, мен жөнөкөй куда эмесмин, силер айтып аткан Аллахтын үстүнөн башкарган чоң кудайыңармын дегенде. Ошого делечи бир сөз менен өзгөрүп калуусу бар. Демек тирүү адам жүрөгү согуп аткандайын. Чыныгы душман сиз баса белгилеген кас эзелки душманыбыз. Ал адуул ладуд деп коет араб тилинде, ал бизден иблис, шайтан. Адам атадан касташып башташкан, өзү менен кошо түбөлүк жаман жайга көп нерсени ала кетүүгө аракет кылат адамды. Биринчиден, адамдын шайтандын азгыруусунун астында алган илими деле канча жыл, аткарган амалы деле, айлакердиги деле суу кечпей калат экен, эгер жараткандын коргоосу болбосо. Кур'ан-ы Каримде ошон үчүн баягы афия, хадисте да афия бекер келген эмес. Афия деген эмне? Мухтар Сахти мабоз аныктама берген. Дифа Аллах анил ибад. Афият деген афият ба түрк тилинде да бар афият болсун деп. Афият деген бул Аллах пендени коргоосуна алуусу. Демек, Аллага көп жалбарып дуа кылыш керек экен да. Канча илимдүү болбосун, анткени шайтан деле илимдүү болгон. Илимдүүлөрдү азгыра турган өзүнчө анын аскерлери бар, мисалычы. Ошон үчүн Аллага жалбарыш керек, жаратканым өзүңдүн карамагыңсыз коргоос куру калтыра көрбө. Илимим деле сактабай калат, амалым деле. Биринчи кезекте Алладан дуа кылып кайрылуу менен жалбаруу менен биргеликте экинчиден ошо шариаттын чегарасын тааныта турган илимди билүү. Шариат илимчи бул нерсе болот, болбойт. Илим болбой калганда адам сооптуу нерседе ойлоп калат да. Бир мисал келтиргим келип турат, бирок эми бул ал кичине мындай бир кандай айтсам, уят сыйытты териштирбей калат экен. Кээ бир адамдар илимсиздиктен улам күнөө болгон, анык күнөө ишти сооп деп жоромолдогон учур болуп калат. Анан үчүнчүдөн илимди алгандайын ага аз да болсо амал кылуу. Амал кылуу, арам нерсени билип эле калып калбай, ошого көбүрөөк амал кылуу үчүнчүдөн, анан төртүнчүсү чөйрө. Биз канчалык мейли жалбаралы, канчалык илим алалы, амал кылалы, чөйрөдө жалгыз болуп калсак, карышкыр бир коро койго киргенде бир тийип туруп анан жалгыз качкан койду тиштеп кетет экен да. Чөйрө, мисалы, сиздердей жакшы адамдар менен чөйрөдө болсо кандай сонун мисалы да. Туурабы? Мисалы сөздүн ачыгы. Интеллигенция да кетет, тазалык дагы, анан жакшы адамдарды көрүп өзүң да түздөлө бересиң да. Ошол сыяктуу төртүнчү нерсе чөйрө экен. Кудайым негизгисинен жамандыктан өзү асырап сактаган болсун. Чоң рахмат. Устаз, сизге ыраазычылык билдиребиз. Кудай таалам иншалла ыраазы болсун. Алла таалам береке берсин. Ардактуу көрүүчүлөр, биз бүгүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Учурдан пайдаланып биз Бакай исламга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушундай жакшы бир шарттарды бизге түзүп берди. Жана биздин эң бир даамдуу досторубуз бул албетте Куликов, адал тамак аштар. Куликов жамаатына дагы чоң рахмат. Мына бүгүн көрсөтүүбүздү биз In-house Эмерик салонунда тартып атабыз. Аларга дагы ийгилик каалайбыз, береке тилейбиз. Жана бүгүн көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.